токмок өнүп келатыптыр. Анан Байкадыңыздарбы? кандай десем, бир эме бар да. 60 сом болуп картошканын баасы. Анан пенсияны эмне көтөрбөйт 60 сом болсо? Базарды көтөрүп атат. Кичинемде көтүнү кыстырбайсыңарбы эме кылып? Өлөмдө эң киши кете берет да. Тосто деле деңиз. Тосто деле өлөмдө ошончолук мал болгондон кийин кетет. Үйгө барып чай ичип кетпейсиңерби? Рахмат, чай ичтик. Эмнеге? Телефон бар да чалып койгула курса качса. Налоговыйларда ошо иштетпей атпайбы? Ушу 1,5 мүшөк эмеге ККМ койдуртуп. Ар бир бул деген малый бизнес да бул дегенчи. Баасы канча болуп атат бензиндин баасы? Такпай эле койчу. Сиз ашырбайсызбы? Я. Канча сомдон болуп атат? Бекер эле уйшат булар. Карыстар. Карыска. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, шеф? Сүйлөшпөйлүбү? Бензин канча болуп атат? Бензин балдар сатып атат билбейм. Канчадан сатып атат? Билбейм мен. Сатып атат. Эмне эсептен болбой калды же? Сиз сүйлөйсүзбү? Жок, эми аны сүйлөтүм. Жаштыктын сыры эмнеде? Сыр эмнеде? Токмок Чүй өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндө Чүй дарыясынын сол өйүзүндө жайгашкан шаар. 19-кылымдын башында Чүй өрөөнүнүн Когон хандыгы басып алып, 1825-жылы Токмок чебин курган. 1866-жылы Токмок шаар статусун алган. 1867-78-жылы Токмок уездинин борбору болуп турган. 1878-жылы уезддин борборунун Пичпек шаарына көчүрүлүшүнө байланыштуу Токмок болуштун борбору болуп калган. Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта азыркы учурда биз Токмок шаарындабыз. Бүгүн ушул Токмок шаарында албетте жетим булуң бурчубузда жердештерибиз бул жака келбегендер бар чыгар. Бул Токмок шаары азыркы учурда кандай абалда, эмнелери бар сөзсүз түрдө силерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, биз Токмокко кирдик буюрса. Азыркы учурда биз автовокзалдын ичинде турабыз. Киргенде эле биздин көзүбүз бул жакка чапты. Бул жердеги бул түтүндү көрүп аябай кызык болуп атат. Эмне үчүн түтүп атат? Балким бир нерсе өрттөнүп атат. Мен аябай сарсанаа болуп атам. Негизи табиятыбызга өтө бир зыян келтирип аткан иш экен. Өзүңүз көрүп тургандай, могул идиш жарылуудан улам ушул жакка келип учуп түштү. Бул аныктайлы азыр кооптуу маселе, анткени бул жактан бери бул жакта адамдарга чейин атылып келип атат. Бул эмне экенин аныктайлы келиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Аты жөнүм Нарбек, журналист. Чекит Толбор. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул жакта эмне өрттөнүп атат? Эмне? Бул жакта эмне өрттөнүп атат? Азбагадан өртөнүп. Эме эки жүгүп болгон чей бар болчу. Ящиктер ошол чогултуп төртүп салдык. Атып калса, бул 50-жылы эмес ошону өтүп салдык. Бул жакта иштейсиздерби? Ооба, төгөдө иштейбиз. Барып көрсөк болот, анткени материалда бар. Жарылуудан улам биз жакка чейин болор учуп келип атат. Адамдарга чейинчи. Түшүндүңүзбү? Муну көтөрүп келдим ошолуктан бери. Имамсы биз жолдо мусор терес бар, чогултасыз мындан караса. Мусор эле турбайбы негизи, Мусор. Басым жолдон баягы чоңдоп атканда безиңерде. Мусор терес бар. Асына бакас тийбей жанына. Муну өтө алдырсам кайра. Сине өтөдүк, бул жака тийбей муну мусор алып кетем. Муну алып алып барды ким? Балдар. Ошондон жагасы өтөдүм. Жагасы. Тияк мусор, мусор алып жогасам жоло төккөн мусорлор. Нөтөбөйсү. Көрдүңүз да жарылып атат, Ким? Бөтөлкөлөр бар тасап. Бөтөлкөлөр бар экен, мында жарылуучу газдар бар экен. Жок, газ жана жолу сепкени менен асын жана эмелер. Тиги баклажка, эмелер сенде жолу багы. Бачок калды, ошо шундай бүтпөсү, жок сенде химический эме жок. Мол химия эмесми мисалы?
жарылайын деп эле турат. Бул эме жана меникилер. Жанагы касканы менен окот. Пенаныкы. Пена сатык. Мына ушулар жарылып тур да. Мына көрдүңүзбү? Ошо жалып ошо мен буларды атам, буларды мисалда берем. Атак жок мындай. Негизи буларды өрттөй эле мусорго эле ыртып койгонсуңар турабы деп ойлойм да. Тура, атасыз. Тура элеби? Тура эле. Анткени могу темир күйбөйт да. Ошо астана. Биякта баллондор өрттөлүп атыптыр. Бала ошо жолу кеп кешкенде. Көрдүңүз да, жарылып атат, Алса эле туруңуз эми. Буну кандай кыласыздар? Жок, мына калдыр, бияка өчүр, бизге жок. Өчүрүп койбосоңуз Өчүр. эл жактан ызы чыгып атат. Мыякта эмне өрттөнүп атат? Же турабы, тура эмеспи ушунуңар депчи? Ошо мусор му бизге астам. Азыр мен бар кин. Отурам момча кагазын барып кетпеди. Болбосо аны барып кетем мусор. Болбосо. Ким бар кагаз өттөчү болсо. Жок, мейли кагаз мейли. Мен көтөрүп келдим го жанагыны. Ал машина турган жака чейин атылып учуп барды. Түшүндүңүзбү? Адамдарга тиеп атат ал. Өө, бир эки жол тарсылдап атат. Арасына кирип кетиптир да. Жака чейин өтүп кетти. Түшүндүңүздөр да? Мейли, чоң рахмат сиздерге. Sağ olasın. Ruhsat. Göster. Görürüz. Sağ olun. Qandayсыз? Жақсы ба? Есіңіз жақсы ба? Аты жөнім Мұнарбек, журналист, чек толдыр. Отырсақ ба? Кыз? Видео тартып отырсыз. Сізмен танышалы көрсетер ме? Темірлан. Қуанышбеков Темірлан Қуанышбекович. Қызметіңіз? Директорым ЛЭП 954 Чалты эле ишканасында. Азыркы учурда ушул Токмок шаарынын жолдору боюнча эле сүйлөшө элегенбиз. Кандай иштер жүрүп атат? Токмок шаарынын жолдору мэриянын балансында. Ошо мэрияга кайрыласыздар. Сиздер кайсыл Биз эмесине жолдор? Чүй районунун местный жолдор. Чүй району. Азыркы учурда кайсыл жерде жумуш жүрүп атат? Азыркы учурда кышкы тейлөө жумуштар жүрүп атат. Жүрүп атканда бул кар жааганда кум туз аралашмасын чачуу, жолдорду тазалоо грейдер менен жол белгилерин алмаштырып атабыз. Токмоктон Арбатовдон Ивановка жолунда айылы аралык жолдорду. Ошол жумушуңуз боюнча сиз жаңы эле келиптирсиз. Канча убакыт болуп келгениңизге? Мен июнда келдим. Июнда. Азыр биз сыртта жүрсөк, вокзал жакта. Ушул сиздердин ишканаңыздардан бир от чыгып, ал жерден жарылган заттан адамдарга чейин барды да. Азыр кабарыңыз барбы, эмне өрттөлүп атканын? Кабарым бар. Ошону жаңы эле өрттөп алдык эле. Өчүрүштү го дейм алар. Жана бизде деген экинчи группада окот. Ошонун противогазтарын аптечка, союзун алган кезде ошолорду редке келтирип алып чыгып, жарактыктарын ыргытып эметти эле. Азыр өчүрүп ошону эгер уруксат болсо өчүрүп койсоңуздар жакшы болот. Жарайт. Чоң рахмат. Андан соң мамлекеттин карамагына өттү делген автовокзалга кайрадан келдик. Кандайсыздар? Жакшыбыз. Жакшы. Аты жөнүм Мунарбек, журналист, чек толбор. Жакшысыздарбы? Жакшы. Өзүңүз жакшыбы? Жакшыбыз. Иштер болуп атат. Болуп атат. Могул автовокзал мамлекеттин карамагына өтүптүр. Уктуңуздарбы? Өттү, уктук. Мындай өнүгө болом дейби? Эми өнүгүп атат го. Чекесинен өнүгөт дем баары эле сразу каяктан. Акырындап ордуна келет. Жазап атышат мынакей, ичинде эле жазап атышат. Жасап башташтыбы? Сон кылып атпайбы ичи, сон. Могул ичин. Ичини сон бияка көчүп келет деп атат. Барын алдырып атат, магазин барын. Магазиндердин баарын алды. Алдырып тазалап бияктı ошо мамлекеттик ишкана деп атат го. Сиздерге жагып атат кыскасы. Нормальный. Канчадан бери каралбай турган Мен ар кайсы жакка көчүрүп койбойбу. Бир Сосфонд микрорайонунда тигинчи тиякта, архив биякта. Ага караганда кичине баарын бир жерге коюп койсо элге да жеңил болот эле да. Ан кээ бирөө билбейт тигинчи тиякта. Сосфонд соцлашта бүт алмаштырып элдин баары жакта жүрүшөт. Баарын бириктирип койсо жакшы эле болот ошол жерге. Эми Бишкектен Токмокко автобус келиптир, автобустар, каттап атабы? Мындай элге жеңилдик болуп калдыбы? Элге жакшы экен. Ал шаар ичине каттаган автобустар да. Бизге биякта. Шаар ичинеби? Токмоктун ичине микрорайонго каттайт. Бишкекке Бишкекке булар экспресс маршруткалар. Сиздерчи? Биз айылдар. Алысыраак айылдарга. Жок, жакын эле бир 10 километр, 15 километр. Ал жака
автобус барбайт экен да? барат. Барабы ал жака? Маршруткалар бар. Мында ушундай эле маршруткалар кетет аяка деле. Жетишпейт алар эми саат ал 2 саатта бир жүрөт. Маршруттары бар, маршруттарын салабыз. Эмелер өзүлөрүнүн эмелери бар да. Жүктөрү бар, жүктөрү бар. Ошолор көмүр алат, ошолордун маңында жүрөбүз айылдарга. Негизи Токмокто жашоо кандай болуп атат? Эл сиздердин оюң, эми сиздер баягы элди көрүп атасыздар. Эл ташыйсыздар. Эл кандай жашап атат? Жакшы эле. Жашоосу Жашоосу жакшы эле. Жакшы эле. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Токмоктун 50% Бишкекке барып келип иштешет, ошол жердегилер бүт эле. Күндө барып, кайра кечинде келип иштешет. Жакшы үчүн иштеп атышат да, жолдогу. Жакшы шаар негизи. Ортодо. Көлгө жакын, биягы Бишкекке жакын. Кааласаңыз көлгө, кааласаңыз шаарга дегиз. 100 сом менен Бишкекке 200 сом менен көлгө барып чүп кайра келсе болот. Түшүнүктүү. Чоң рахмат анда, иштериңиз ийгилик болсун. Шаар айланып жүрүп, аялдамалардын оңдолуп жатканына көзүбүз түшкөн. Бул мырзаларга барып сурап көрүүнү чечтик. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр. Сиздин аты жөнүңүз? Бурлан. Бул жакта эмне кызмат кылып атасыздар? Строитель. Бүгүн шаарды кыдырып, аялдамалардын оңдогонду көрүп аябай кызык болду бизге. Бүт шаарды оңдойн деп чечтиңиздерби? Бизге заказ менен иштейбиз да. Бул жерде жасалат. Азыр шаардын ичинде бүт аялдамаларды заказ менен иштеп атасыздарбы азыр? Ооба. Аялдама эмес, любой. Кайсы жерге туура келсе ошол жерде да. Бирок көбүнчө аялдамалар болот. Билбейм асын. Бизге кайсы жерге заказ келет, ошол жерде жасайбыз. Муну ким заказ кылды сизге? Үйлөрдү, эмелерди жасайбыз. Бет хозяин. Бул негизи аялдамабы? Ооба. Бирок алып атат окшойсуздар муну. Аялдаманы. Же жасап атасыздар? Кайра жасап атабыз. Аялдама алып жасап атасыздар. Аялдама кылды. Түшүнүктүү. Рахмат. Биз жана Токмокту ортосунда жүргөнүбүздө ушу аялдамаларды аларды жасап атышыптыр, биз ойлодук. Мэр өзү буйрук берип, аялдамалар жасатып аткан окшойт деп. Албетте, даараткана маданияты баарыбыз үчүн эң маанилүү. Сейилбактын маңдайында курулган заманбап салынган дааратканы көрүп аябай кубандык. Мени эң кубандырган нерсе ушул парктын эле тушунда ушундай даараткана бар экен. Бизде коомдук аябай сонун салыныптыр. Саламатсызбы жеке? Туристтер келип кетиптиби азыр? Ооба. Кетиштиби? Жакшы элеби? Жакшы эле. Иштериңиз жакшы? Мен аты жөнүм Мунарбек, журналист. Бул даараткана салынганына канча убакыт болду? 3 жыл болду. 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери бул жакта иштеп атасызбы? Ооба. Бул жак арендадабы же мамлекеттикпи? Мамлекеттик. Мамлекеттикпи? Ооба. Сиздер айлыктасыздарбы же? Аяка деле эчтеке бербейбиз, эми ушул жака баары тряпка жана швабра, чака-чукаларды алабыз. Средства алабыз. Түшүнүктүү. Өзүңүздөр иштетесиздер да? Мындай жактан. Жакшы. Бул негизи даараткана канча сом деп билбейсизби? Болсом? Жок, негизи даараткана канча сомго салынган? Билбейт экенмин. Билбейсизби? Жок. Рахмат, жок. Даараткана заманбап стилде, заманбап даараткана аябай кубандырды. Мында көзгө да сонун көрүнөт. Азыр эле туристтер келип, дааратканага кирип, дүкөнгө кирип кетишти. Кандай сапа? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат, болот. Кантип жөнөдүңүз? Жумуштарым бар эле. Токмоктон болосузбу? Айылдан. Токмоктун кайсы жеринен? Кошкоргон деген айылдан болом. Кошкоргондонбу? Бул жерге акыркы жолу качан келдиңиздер могул паркка? Паркка эми балдарым менен келгем, бул 2 ай болуп калды. Жаңы жылдын астында келдик ёлкага. Парктын жасалганда канча болду билбейсизби? Бир 2-3 билбейм канча болду. Мен эми айылдан турабыз да, анда санда Токмокко чөбүз, жумуштап чөбүз, базарга чөбүз дегендей. Токмокто такай жашабагандан кийин билбейбиз, кайсы малды жасалып калган. Мисалы, айылдан сиздер эс алайын десеңиздер, Токмокко келип кайка барасыздар? Болгон ушул жерге келебиз майрам сайын. Ошол жерден жана мероприятие болуп калат, иш-чаралар өтүп калат, майрамдарда. Концерт болот, артисттер келет экен. Балдарды ойнотобуз, келебиз, эртең кетебиз дегендей. Канча жыл болду Кошкоргондо турганыңызга? Көп жыл болду, 36 жыл болду. 36 жыл болду. Анда Токмокто 36 жыл мурда Токмок кандай эле? Эми анда такыр башкача эле да. Азыр эми башкача куда ушул өнүп өсүп, мындай өнүгүп атпайбы азыр. Эмнеси? Аны эми кандай десем эми. Эми ал сизге менен мунукуна салыштыра албайм азыр. Жакшы эле да. Акыркы жылдары эмне өзгөрдү?
эмнеде айтып атпайм, ошо шаардын тургундарынан сурабасыңар, биз айылдан келгенде деле Жок, сиз мурда келип жүргөнсүз да. келип жүрдүк, ошондо деле тиричилик менен келесиң кетесиң дегенде аябай деле эме кылып чыгып жокпуз деп, сейилдеп дегенде андай жок да айылда. Транспорт кандай болуп атат? Коом Транспорт жакшы. Бизде маршруткалар каттайт, 159 деген. Өзгөлдү саат менен 2 саат сайын бирден каттайт да. 2 саат сайын бирден. 2 саат сайын Бул каттайт. 2 саат көп эмеспи? 2 саат көп эмес, туура эле, ошондой элдерге туура эле да. Окугандар бар, студенттер бар, эртең менен 7ден баштап кечки 6га чейин ортосу аралыгы 2 сааттан да. Жакшы. Ичи тыгын болсо керек. Жок, эми кээде 6-жаш күндөрү студенттерге кандай сөз тыгын болот, а мындай күндөрү жакшы эле. Жанагы Отуручубуз бар, айылды кыдырып кетет да, Кошкоргон, Кара дөбө. Бишкектен келген автобустар сиздер жака бара элекпи? Жок, бара элек, келе элек. Биздин өзүбүз маршруткабыз бар, бир ошол эки жүрөт такай. Такай эле. Такай жүрөт. Канча жылдан бери иштеп жүрөт бул бала. Атасы менен ошо иштейт. Рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун, үйгүлөк бакыт каалайбыз. Рахмат. Иштериңерге ийгилик, силерге дагы. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, alaykum. Жакшы өзүңүз? Yaxshi, qilishsa bilasan. Ооба. Иштер кандай? Жакшы, шүгүр өзүңүз? Ооба, каникулдамын азыр. IT специалист, техникумда. Мектеп бүткөнсүңбү? Ооба. Токмоктопсуңбу? Токмоктон болосуңбу? Ооба. Бул жер Токмок биздин түшүнүгүбүз боюнча бул жер центр окшойт, Токмок. Ооба. Ошондой. Ооба. Мисалы жаштар бир жака эс алган нерсе каяка барышат Токмокто? Мисалы силер каяка барасыңар? Эмелерденби, кафелерденби же? Кафе каяка барып эс аласың? Токмок жаштар каяка барып эс алат? Билбейт ким. Көбүнчө билбейм го дейм. Мисалы бул жакта кинотеатр барбы? Ооба, кинотеатр бар. Маякта эми жаңы кинотеатр курулган болчу. Курулдубу? Ооба. Ооба, иштеп атат. Дагы эмнелер бар ошондой сыяктуу? Кинотеатр, Империя, Кекеев жаңы ачылган. Ооба. Торговый центрдерде эмне бар? Глобус. Глобус. Экинчи этаж. Экинчи этажда эмне бар глобуста? Кийимдер сатат го. Кийимдерди? Башка жок. Башка бар, базар эми, Сакура мына маякта. Сакура эмне? Кафе тоже. Кафе. Ал жактан тамактанганга барасыңар? Кээ бирде эметкен кемде. Ал сен каяка барасың? Көбүнчө. Көбүнчө окуудан чыкканда билбейм, бияка келем го көбүнчөчү. Бул жакта эмне бар? Шаурмалардан эле. Бургер. Бургер. Ассалому алейкум. Манты канчадан? Манты 235 сом порция. Порциясы? Тыква, картошка, жусай бар. Эт менен дагы, Эт менен дагы бар. 7 сомдон го. Саламатсызбы? Не, бул жак жакын эле ачылган окшойсуздар, а? Ооба. 2-3 ай болду. Токмокко эле келип атабы? Келип. Акырындан. Жакшы. Анткени Токмок эли каяка келип эс алат десе, центр ушул же турбайбы? Көбүнчө ушул жака эле келишет. Токмокто негизи мурдагы жылдары бир нерсе ачсаң элечи. Бир нерсе ачып калсаң эле бүт баары эле баасынан эле келип катышат да. Негизи основной Токмокто ошондой болчу да. Арзансыздык болчу. Анан эмнеге кымбат деп башында суроолор көп болду. Эмнеге мындай баасы? Бирок азыр жакшы эле көнүп келишат. Мисалы шаарда деле ушул баада. Шаарда бизден да кымбат да. Күнүнө канча порция кетет сиздин мындай божомолдуу түрдө? Божомолдуу түрдө күнүнө бир 1,5 чейин сатабыз. штук. 1,5 миң. Чочуп кетейин мен. Порция. Ошо? Калгандары жакшы, бүт эми мантыда жакшы эмеде жазылат. Неге манты тандадыңыздар мантысын кайда? Анткени мамам өзү повар, мамам ушул жерде шеф-повар. Мантыга ошо жазалат, уже манттын эмеси жакшы, даамы жакшы болуп, уже көбүнчөсүнө жаккандан кийин ошону тандап алганбыз. Сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр жыгачтар. Бул неге манты ушундай жасалган? Мант негизи бул Кытайдан келген, ошо Кытайдын эмеси да производствосу. Каскан бамбуктун бамбук бул трёхбаска. Суу эле ичинде кайнап турат, пар өйдө чыгып турат, пар менен бышат да. Буга чейин эмне жумуш кылдыңыз? Буга чейин повар эле болуп иштеген, базада эле. Тамак жакшы жасап турбайсыз. Үйлөнгөнсүзбү? Ооба, 3 балам бар.
үйдө жубайыңыздын жасаган тамагынан канааттанасызбы? ооба. Анткени жана повар адамдар мындай бир аз кыйын го. Анча адамдын тамагын тоготпойчу. Бирок жубайым мен тамак жасаганымды эле күтө берет. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Эсиңиз жакшыбы? Каяка жөнөдүңүз? Жумушка. Каякта иштейсиз? Стройка. Айлыкпы сиздерде? Частный. Частный, да. Частный айлык. Сыр болбосо канча айлык аласыз? 30 күндө керек болот. 30 күн. Пока мертвый сезон. Сезон качан башталат? Мартта башталып калат го дейм. Мартта? Неге ошол күн жылыганда? Ошондо. Стройка башталат дейм. 30 000 акча тапсаңыз айына. Жетеби? 30 000 делем шүгүр эле болот. Шүгүр кылса болот. Жетет. Жакшы. Токмок өнүктү 15 жылдан. 15 жылда кандай эле? Буюрса өнүктү. Монун баары жасалган эмес эле. Mo парктардын баары, жолдор жасалып атат жакшы буюрса. Шүгүр да. Макул, чоң рахмат анда. Сизди кармабайт, ишиңизге ийгилик болсун. Ата кандайсыз? Жакшы. Ассаламу алейкум. Алейкум саламат. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Кандай сапар? Жакшы. Жакшысыңар балам? Шүгүр. Денсаулыктар жакшыбы? Каяктан келесиздер? Мен пенсияга келдим оğlum. Мен 86-га чыктым. Кудай таалам өмүрүңүздү узун кылсын. 86-га чыктым. 1940-жылы туулганмын. Ana мен көптү көрдүм. Бул бала чакам менен 21 жаш кичүү. Менен 21 жаш кичүү. Канча уулуңуз бар? Канча кызыңыз? Менин небере чеберемден 200ден ашып кеткен. Мына айтып берсин. 10 farzand бар. Ondan azır nevlelerim tanımaya kalkamın. Tayta deyip cügül gelişet. Ana ayta vay sen kimden bulasısın deyip koyamın. Gülüşetler. Vay tayta biz bayan kızımızın bulasısınız o deyip. Deyip koyamın. Tokmokta жашаганыңыздарга канча жыл болду? Tokmok'a kelgenimizge 10 yıldan açtı. 10 жылдан ба? 10 yıldan açtı. Baldarın kelgenige 30 yıldan aşıp gitti. Kayaktan geldingиздер сиздер? Jergetal'dan kelgenimiz. Taciklar Jergetal. Jergetal kırgızlardan ekensиз. Oşanın sınıftan. Atam da Kırgız, enem de Kırgız, çoğ atam, çoğ hamma toş Kırgız biz. Ana oğlum, biz Tacik'te bir yan Tacik koşulganımız yok. Ulu karamın Çoğalay, küçük karamın Tacikistan. Çoğalay dokkansına, Çoğalay Kırgızistan, Suudun bir yağı, o yağı Tacikistan. Biz Tacikistan kırap kalganımız. Yani bir Sovet Soyuz'un mağazada şunday bölünüp ketken eken. Biz Tacikistan kırap kalgan ekeniz. Nege Tokmok'tu tandap geldingиздер? Tokmak yaxşı yer. Biz Kırgızca, biz Kırgız'a geldik de. Biz hiç Tacik'e koşulmayız. Hem bir soru öğrenin siz. Hop. Yaşlığınızın sırrı nede? Yaşlıktın sırrı Ne deysiz apa siz? Bul mergençede toğmoto жүрүп. Kiyik atıp toğmoto yürüp xotoz bağıp topdoklarca xotoz topozlar. Şunu bağıp kiyik atıp şunu bütün bana köp şlatmaya bağat edem. Göçmenen. Çoğ mergenlik. Kıymıldap жүргөн ekensizler. Tayyim kıymayan men basmagan toğ taş kakan emez. Ana oğlum. Ömürünüz uzun bolsun. Rahmat, hop. Андан соң номер 1 мектепке барууну чечтик. Бул жакта окуучулардын мектептин абалын көрүүгө кызык болду. Токмок шаарынын Пушкин атында номер 1 орто мектеби дейт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Мунарбек, журналист, чек долбоору. Биз Токмокко конокко келипшик. Анан азыр көчөгө Токмок шаарына кыдырып, 1 орто мектепке келип бул жактагы абалды кандай иштеп атасыздар? Канча окуучу бар? Жакшы эле 2245 окуучу бар. 2245. Ооба. 53 класс комплект бар. Сиздин аты жөнүңүз? Жумагулов Алмазбек Муратбекович. Канча мугалим иштейт? 83. Негизи бул мектепте кыргыз тилге канчалык басым жасалат? Аябай көп басым жасалат. Аябай маанилүү саясат болуп атат. Биз көп жылдан бери мамлекеттик тил жардам беребиз. Бүт конкурста катышабыз, бүт
долбоордо катышабыз, грамота алабыз, белек алабыз. Бул мектептин балдардын жетишкендиктеринен бир эки сөз айтпайсызбы? Олимпиадада 2021 жыл шаарда 1 орун, областта 1 орун, анан республикада 4 орун. Бектурганова Венера деген кыз. Анан биздин кабинетке кирсинер, тиякта грамота бар. Мына именно ошо мамлекеттик 3 айдынды аты. Экинчи орун. Бул быйыл. Тиги жылы биз 1 орун алдык. Биринчи орунду? Это школьный кыргыз тил боюнча дагы биз 1. Негизи аябай көп экен жетишкендиктер бул жердечи. Кыргыз тилинден көп жетишкен бар. Бул жакта азыр спортко дагы жакшы көңүл буруп аткан окшойсуздар, бирди алганга караганда. Ооба, биз мына спорт международный благодарность бар. Мындай да. Мамлекет тилине карата өтүлгөн кыргыз тили өчпөс тилин фестиваль санаганда мыкты көргөзмө уюштурган үчүн. Токмок шаарынын мэрisi ыйлаптыр. Ооба. Да, именно тил боюнча биз 1 орун алдык. Мындай бизге белек берген, мындай эки сынган кылыч, төлөң асылбектин. Именно шаар боюнча биздики мектеп 1 орун алды. Жакшы. Негизи эле биздеги шаардагы деги эле Кыргызстандагы мектептердин эң эле көйгөйү бул даараткана деп айтышат да. Сиздерде кандай даараткана? Биз бул мектеп 1953 жылда салынган. Бул канча уже 70 жыл болобу. Ошо боюнча бизде наружный туалет бар. Анан внутренний дагы 2 туалет внутренний бар. Абал жакшы. Жакшы, паркой. Бияқта 1 этажда мындай бир внутренний туалет бар. Сулар чыгат экен. Ичинде бири бар. Азыр чыгат. Бар экен. Анда тышкары наружный туалет бар. Бул международная организация USAID салынган. Кайсы жылы? 2013. Бюджеттен 1-0 акча кеткен жок. Бүт проект менен ошо туалет бүттү. Американецтер өзү проект чийип, өзү строительдер нанимать этип, мындай 2013 жыл мындай туалет салынган 850 балага. 12 очко бар. 12. 12 очко бар. Перегородка бар, очко бар, вытяжка бар. Женский деле ушундай? Жок, женский кабинка бар. Эшик жабылат. Ал жактагы эшик жабылат. Ооба. Кыстыкы башкача да. Бир специальный киши бар. Туалет тазалайт. Мына женскийде. Эшик ачылат, тартып коесузбу? Жакшы, шарт түзүлүп турабы? Жабылат. Айымдарды өзгөчө экен. Жо, айымдар мындай более аккуратный, эркектики билесиз. Тебет, сындырат. Анан сире тартып коет дейсизби? Ооба. Анан мусорка бар, мусорканы сындырышат. Бүт бар. Тиякта туалетте чыккандан кийин тиякта суу агат. Тиякта суу колду жуйт. Бирок азыр кышында суу чыкпайт. Сиздерде эмне маселе болуп атат азыр? Бизде эң көбөй бизге бир жаңы дополнительный корпус керек. Ошого жер бар, проект бар. Жер көрсөтөм. Азыр окуучулар батпай атабы? Ооба. Биз частык боюнча 2,5 миң киши бар. Бизде 2200 бала окуйт. Бул негизи канча бала? 850. Эки эсе көп турбайбы? Ооба. Бизге
мындай жер бар. Бул бүт Мектепке. мектепте карайт. Тиги пограничный зона тияка чейин кетет. Биякта биз красный зонада турабыз. Бизге сөз берди, убада берди, бир корпусту салат. Мэр да берди, депутат жогорку кеңештен берди, төрага жогорку кеңештен келди, өкмөт да келди. Бул на контроле турат. Только последний эми 2-3 жыл болду, тиги билим бирөөгө жакшы карап баштады. Мурун мындай бул школдун абалы бул бүт бары мурун проект менен жасалган. Мерсико, вот, например, туалет USAID салды, биздики психблок бар, Мерсико салды, тиги жерүү үчүн бүт бары жерүү жардам берди. А только 2-3 жыл вот мектепке Мамлекет өзү. Жардам. Жакшы. Эми болжол менен качан салынат деп атат сиздин оюңуз боюнча? Мындай кабарыңыз барбы? Быйыл мындай жайында Башталат. Буюрса. Айтылды мага, мындай убада берди. Демек убада берсе аткарылат буюрса. Иштенебиз. Канча кишилик түшөт бул жака? Канча окуучу батат экен? Проект боюнча бир сменада 500 киши, 2 сменада 1000 киши болот. Как раз начальный школа ошого кирет. Чоңдор бул жакта калат, кичинекелер бул жакта. Бүт сразу бүт проблема автоматически кетет. Дараткана бүт бар современный болот. А бул жакта тамак аш берилеби балдарга? Берилет. Президенттин буйрукту аткарабыз. Биз жакшы тамак беребиз, таза тамак беребиз. Балдар келет, родительский контроль да бар. Бир күндө бир параллель карайт. Например, понедельник күнү А класстар родитель келишет, текшерет. Вторник күнү, например, Б класстар. Эң соңу болгон турбайбы. Родитель келет, текшерет. Анда балдардан мындай жалоб жок, жакшы жешет. Канчанчы класстан канчасына чейин тамак иш? 1 класстан 4 класска чейин бекер, мамлеттик. 20 сом бир балага бөлүнөт. Ошондуктан 5 күнгө меню түзүлөт. Менюда грудка бар, жумурта бар, ысык тамак берилет. Алейкум ассалам. Охо. Топсон столовый. Эң соңу дұрыш. Таза. Мунда бүт бар проект менен бүтүргөнбүз. Мерсико проект менен. Анан азыр бир жылда мамлек 20 сомго көтөрүлдү. Мына карап турат. Бүгүн, например, гречка с овощной подливой, чай с сахаром, хлеб. Яйцо отварное, кесмес, куриная грудка. Жума күнгө чейин. Ооба, бош. Эң соңу. Кашана, бош. Бар берилген чай. Жакшы, эң соңу. Нанды өзүңүздөр жаап окшойсуздар бул? Ооба, хлебопечка бар. Бүт бар. Жактан карасаң болот. Мына, например, чтоб чай не остывал. Термостарды алып койгонсуз? Термос алып коюп. Түш болго коюп. Балдар ысык чай ичишет. Жакта бүт оборудование бар. Бүт таза. Жакшы. Мен азыр суктанып атам. Биздин учурда ушундай шарт болгону качан кандай болмок депчи. Сиздин учурда мындай. Азыр балдар жыргап аткан турбайбы? Эгер баланын курсагы ток болсо, жакшы окуйт. Туура. Анда биз мындай правильный питание беребиз, мындай жареное бербейбиз, мындай вредный тамак бербейбиз. Именно меню боюнча мындай ден соолукка пайдалуу керек нерсени, керек калорияны беребиз. Белок беребиз, углевод, мындай. Бүт бары биз 2 жыл окуганбыз специально. Бишкекке барып специально сертификат алганбыз. Ошо ХАСП дейт, международная система. Ошо. Силерде зал барбы? Бар. Спортзал бар. Бар. Эки спортзал бар. Жакшы. Түшүнүктүү. Биз бул жака келген үчүн дагы бир маселе.
мектеп 12-лерде кичинекей класстар тарайт экен. Биринчи смена бүтөт экен. Кичинекей класстарчы. Бүткөндөн кийин бул жакта глобустун астында пешеход бар экен. Ошол жактан кичинекей балдар тараганда көп өтөт экен ошол жерден. Анан ошол жакка балким эл журт айтып атат, бир милиция кызматкерин коюп берип койсо, ошо балдарды бир контролдоп берсе. Турат, гаин наряд турат, гаин машина турат. Негизи туруш керек. Ооба, турат. Приказ барда турушат алар. Алар бизге баш ийбейт да, алардын баш ийбейт, алар башка МВД да, биз Минобразда. Бирок биз жазабыз, биз мындай келгиле, тиякта дежурить эткиле. Келишет, патруль келет, 7:30 8-ге чейин турушат, анан кечинде 6-дан 6:30 7-ге кечинде турушат. Түштө турбайт. Түштө кээ жерде турат, но бирок знак бар да, там лежачий полицейский бар да. Ограничение скорости бар. Ооба. Чүнкү эл журт суранып атат ошону. Негизи мындай учур катталган эмеспи? Жок. Сүзүп кетип. Жок, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Биз сабакта үйрөтөбүз да, мындай түз бар, светофорду кара, пешеходный зонун кара. Эң башкысы сиздин айтканыңыздагы акыркы 2-3 жылда билимге жакшы басым жасалып калды деп атпайсызбы? Анда биз байкап атабыз. Мектебиңиздерге кубандык, анткени мындай экинчи этажга барбайлы там, мындай сөз айтпайлы, мындай көрөсүздөр өзүңүз. Токмок боюнча биздин быйыл мына 2 окуучубуз президенттин колунан золотой сертификат алды. ОРТден сертификат алышты. Анан мындай алтын тамга деген бар, независимый тесттеринде тоже 2 бала алыптыр. Мындай качество знаний деген. 99%. Бул главный показатель школдук. Бул билим сапаты. Биз жакшы билим сапаты беребиз. Көп Россиядан благодарность келди. Бул USAID-тен благодарность келди. British Bulldog. Иштеп атабыз. Алтын сертификат алган мектептер чынында аз. Буну көрүп мен чынында сүйүндүм. Анткени бул сиздердин эң чоң жетишкениңиздер мына. Президенттин астына туруп алтын сертификат алыш деген бул сиздердин мугалимдердин эң чоң мээнети керек бул үчүнчү. Ооба. Азаматсыздар. Иштеп атабыз. Бул жакта бүт медалисттер вот канча 70 жыл школ бар. Вот 70 жылдан ичинде бүт. 70 жылдын ичиндеги. Ооба. Каждый год биз жан кошосуздар. Жанын кошобуз. Булар олимпиада, канча олимпиада алдык. Республика, область, город. Биздин балдар. Активисттер, интеллектуал лидеры, спортсмен. Булар эмне дзюдодон окшойт, а? Бул дзюдо, бул да дзюдо. Бул тэквондо бар. Кузнецов тэквондо. Бул биздин жамаат. Тиги да сынактар. Бул жакта дагы бул, например, русский драмтеатр берди, бул баласагын. Бул биринчи орун МЧС боюнча алды. Бул биринчи эмне? Спасатель биринчи место. Лучший капитан, лучший актер. Чыгармачылык жактан да бар бул жакта. Ооба. Актерлар. Ооба. Бизде разносторонний школ. Эски школ. Бул 53-жыл. Бирок ремонт жакшы болуптур. Абалы. Күнүгө мындай сакталабыз. Жакшы кылып атабыз. Чоң рахмат анда сизге. Иштериңизге ийгилик болсун. Сиздердин эмгегиңиздерди эл баалайт, билет. Буюрса
2025-дагы алтын сертификат алган окуучуларыңыз көбөйсүн эми. Мектептен чыгып базарды көздөй сапар алдык. Жол боюнда сатылган тандыр нандарга токтоп, ооз түйүнү чечтик. Здравствуйте. Как дела у вас? Все нормально. Сколько стоит? 25? Бир деріңізші, бірді. Тоқмаққа қонаққа келдік. Нанны көріп, тоқтадық та. Іш болады ау? Болады. Қанша жыл болды іштіңіз? Bu yerде бі? Же общий навайчылықта бі? Ушул жерде? Ja бұл жерде жарым жыл эле болду. Жарым жыл. А негизи навайчылыкта канча? Навайчылыкта 97-жылдан бери иштейм. 30 жыл болду. 30 жыл болду. Сөрбөгөндөн бери. Өзүм 45ке келип калдым. Сиз жаман жаш көрүнөсүз го? Иә. Өзүм Кеминден болом. Ооба. Токмок менен кемдин айырмасы барбы? Токмоктун бар да. Неден айырмасы бар? Эми айырма Кемин эми баягы Токмок шаарда, Кемин жакында эле шаар макамын албадыбы. Эми биякта баары бир эл көп, тиричилик кылышкак. Айдаптык бул жак Токмок арзансыз деп. Ооба, арзан, бияк арзан, берекелүү жер. Күнүнө канча мүшөк? Эми ар кандай эми содага карап. Эң жакшы болду дегенде 2,5 кап атат, 1,5 кап. Граммдап саластар да? Ооба, граммдап. Тараза менен. Граммдап тартылат. Бисмилла. Тандырдан жаңы эле чыгып турду. Ошентип налоговыйларда ошо иштетпей атпайбы, ушу 1,5 мүшөк эмеге ККМ койдуртуп. Ар бир эми бул деген малый бизнес да бул дегенчи. Бул 1,5-2 мүшөк деген ошого ККМ койдуртуп, жанагы ар бир нанды бастыртып. Ар бир нанды? Ар бир нанды бастыртат да. Сиздин оюңуз кандай ага? Мен буну тураган эми кыл ККМди жанагындай чоң бизнесмендер кылса болот, чоң магазиндар эми бул нан деген эми бул 1,5 мүшөк аш барса бир 7-8 миң жакшы болгон күнү 7-8 миң соода болот. Мындай күндө 3-4 миң. Ошо налоговый жагы ошосуна капабыз. Налог кечкенди көрөт эмес? Ооба, көрсүн ошолор. Көрүп. Налог койсун. Эми ошо туура эмес болуп атпайбы ошо ягы ыйналат. Өзүм кыргызмын. Буяк кошуналар дуңгандар. Мен кыргызмын. Жалгыз кыргызсыз ушул жерде? Ооба, мен кыргызмын. Бул өйдө жакта бар кыргыздар. Жакшы. Макул, ишиңизге ийгилик. Ладно, мейли. İşlerinize ilgili. Хорошо. Рахмат. Жақсы. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Эсиңиз жакшыбы? Жакшы. Токмоктун тургунусуз. Ооба. Канча жыл болду иштедиңиз бул жакта жашаганыңызга? Жашаганыма башта 20 жылдан ашып кетти го дейм. Өзүңүз бул жактан? Өзүм жактан Советский айылынан болом. Кызматыңыз бул жерде? Ошол жерде Канча сом бир унат? 15 сомдон. 15тен. Баарына? Баарына. Могул асфальт качан оңдолду? Жазында оңдошту. Былтыр жазында оңдошту. Ага чейин улай беле? Ага чейин жол бар болчу, асфальт бирок кичине баягы мурункудай капремонтун өттү да жолду. Жол жакшы оңдошту. Жолду кенелтип оңдошту. Мурун бияктын баары көлчүк болуп турса, тиги арык салып, сонун кылышпады мэрилер. Суунун баары кетип, жол асфальттын баары таза болуп, жакшы болду. Сизге айлыкпы же? Айлык. Канча айлык аласыз? Сыр болбосо эми. 5700 сом. Айлык. Анан планды чыгарып берет, ошондон тышкаркы түшкөн тыйындап бир 500 сом тап кетебиз. Айына ошондо канча акча табасыз? Приблизительно 20 миң сом дегенде болуп калса керек. 20 миң. Жетеби? Жетет, Кудайга шүгүр. Нампаныбызга келен жетет, Кудайга шүгүр. Тамак-ашка жетет. Бул бир квартира канча турат бул жакта мисалы? Аренда бир ижарага алып иштете турган болсо, же ижарага тура турган болсо? Мен биякта бир 5 миң, 6 миң мурун болчу, азыр кымбаттап кетти да баары. Баары кымбаттап кетти го. Сиз квартирада эмес, үйдө элесиз өзүңүз? Өзүм үйдөм, айылга барып келиштейм да. Канча айылга? Советский. Жакын элеби? Ооба, эми 18 километр. 18 километр. 18 километрден эле алыс го? Эми таксилер бар да. Канча сом такси? 70 сомдон алат. Азыр 70 сом. Маршруткаң 60, такси 70 сом. Жанагы Бишкектен келген автобустар каттап элесиздер жака?
Жок, маршруткалар кандай тоже айтып атам, маршруткалар 60 сом, таксилер 70 сомдон. Автобустарчы? Жок, автобустар. Каттабайбы? Маршруткалар. Маршруткалар саат сайын каттайт. Чоң рахмат анда. Сизге ийгилик болсун. Рахмат силерге. Асфальт эми жазында көрбөсөк азыр билинбейт да. Неге билинбейт? Жакшы эле бирок түс болуп калган да. Кез асфальт эмне болот да, мындайрак болуп. Суу эки жакка кечкен. Ортосунан мындай элесизби? Түс болуп калган. Бирок ыраазы элесиңерби асфальтка? Негизи? Ыраазы элес, мурунга караганда жакшы да. Мурун кандай эле? Мурун чуңкур болчу да. Азыр эми шүгүр буга. Буга да шүгүр деш керек. Эмне маселе болуп атат бул? Маселеси билбейм, мен жаңы эле келдим бияка. Башкалардын алгы? Канча сом? Бизге жок. Негизи канча сом ташат? Биз айылга ташыйбыз. Айылга ташыйсыз дагы. Канча сом? 80 сомдон, 80 ал жолуга. Шаар ичичи, токмок. Шаар 150 сомдон. 150. 200 арганда. Эмесен жаш. Токмокко келип мен эми келдим да. Бир нерсени байкадым да. Passat, Golf, Ушулар көп. Venta'lar көп. Ой. Шаарда. Эми бияка ошондой да. Айылга көп кетет. Айылдан кечет көп. Айылга жакшы окшойт. Айылга жакшы да. А так бир шаардын машиналары айылга чыдабайт да. Шепки. Макул жакшы. Ассаламу алейкум. Эт канча байке? 600. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшыбыз. Жакшы, шүгүр. Бир аз салыштырып эле. Шаардагы эт менен бул жактын эти. Шаарда канча турат? Эми шаардын баасы ар кандай болуп атат го азыркы убакта. Кымбатпы бизден? Бизден кымбат. Шаардын эти. Биздикинен өйдөрөөк. Токмок аябай мындай берекелүү шаар экен. Арзанчы. Ооба. Шаарга Бишкекке салыштырмалуу, ооба. Бир арзан. Уйдуку 600. Уйдуку 600, биздики уй эти. Койдукучу? Койдуку бизде жок. Койдуку. Биздики жалаң уй эти. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Жа, мейлиз. Картошка кымбаттап кеттиби? Канчадан алдың Айгүл? Канчадан алдыңыз? 60 да? 60. 60-танбы? Это эмки жумада. Ооба. Мурда канча эле? 35. 35. Эсептен кымбаттап кетти. Билбейсиз, ошо өздөрүнөн сураш керек го. Эже картошка эмне кымбаттады? Билбейм. 50 сом. 50 сом? 60-тан алып кет. Билбейм. Нормально, да? Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Картошка 60-тан экен. Кымбаттадыбы? Картошка да? Канчалык болду кымбаттаганда? Кымбаттаганда? Канчалык болду? Оптовый мешок менен 50 сом. Пока привезем, пока чирик-пирик ичинде ушул. Саламатсызбы же? Эктин баасы канча сизде? 600дөн? Уйдук, Койдукучу? Жалаң уйдук эле. 600 сом. 600. Бүткүл жерде 600 экен. Yok, buradayız bak. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kandaysiz? Жақсы. Yaktashmaysizmi? Buradan berasizmi? Неше, ұрда десең ұрда беремін. Қай жерде? Жоқ, айтқан ұрың ұрда беремін. Қай жерде? Тамашалап отырмын. Тамаша. Бұл жақтың тұрғынысыз ба Тоқмақтың? Қанша жыл болды жүргеніңізге? 25 жыл болды. Жашағаныңызға 25 жыл. Іштегенім ме? Бұл жерде іштегенсіз бе? Жашағаныңызғачы? Жашағаныма 50 жыл болды. Жақсы. Не жұмыс қыласың жерде? Киім сатам. Не, женский, мужской? Мужской. Мужской. Көрсетіп аласыз ба? Көрсетем. Екеуіңіз бір жерден көрішкенде өліп отырсыз ба? Білмеймін. Бұл бұ? Не болот? Бийлер. Қандай сіз жет? Есіңіз жақсы? Тоқмаққа қонаққа келгенбіз. Тоқмақты тарып жүрөбүз. Қызықты несі? Ооба, біз кеткен. Сезон қандай болды? Сезон мына көріп отырсың ғой, отырасыз. Сода жоқ. О, да. Сода. Көзден башқа кеші жоқ. Мұрда қандай эле сода? Ақыркы уақыттарда болбай қалды ғой? Ақыркы уақыт эми Құдайдың бергені эми.
эмне себептен болбой калды же? Сиз сүйлөйсүзбү? Жок, эми оны сүйлөтүм деп аласың. Мен сүйлөп аткам. Неге соода суз болуп кетти? Билбейм аны эми неге. Иштесеңиз, 25 жылдын мурда соода башкача эле болду. Башкача болчу. Конкурент аз эле. Конкурент көбөйдү деп. Көбөйдү. Ошондойдон эл эми билбейм, эми түшүнбөйм. Суукта кантип калса? Көрүп атасың, мына кийген кутканы көр. Давай. Рахмат. Кофе бар беже? Бар. QR-код бар да? Да. Банк которуп коеюн. Кофе с молоком или с кислым? С молоком берип коюңуз. Сколько? 35. Турку или что? Что так дешево у вас? Дорогой, да? Не только дорогой, башка базарларда дагы да? Оке. Спасибо, да? Потому что базардын кофеси, чайы башкача да? Знаете, да? Поэтому. Мен колумдагы могу идишти таштаны ырытайын десем, такыр базардын ичинде таштаны тапкан жокмун. Таштаны барбы жок бул жерде? Жокпу? Gel taşlap koyun, bir yakta barız. Только мен, biz Тартпайлы кой. Хорошо. Рахмат. Көбүнчө аш демдегенде лазер көп колдонушат. Токмокто 240 сом. Өзгөнүн күрүч барбы жокпу? Өзгөнүкү жокпу? Бул жакта көбүнчө кайсыл күрүч кетет? Токмокто. Казакстан. Казакстан? Казакстандыкы кайсыл? Молотка, тетиги байдала. Байдар. Байдала шорт. Байдала 130 сом. Фасоль 200 сом дейт. Сабиз канча? 60 сом. Сары сабиз. Атайын ашка. Эң кичине кымбатыраак да бар. Жакшы. Жөнөкөйдүк. Майдын литр канча болот? 130. 130 буларчы? 570. 570. Булар кымбатыраак болуш керек. Бул пактамай 750. 750 сом. Пактамай кичине. Түшүнүктүү, рахмат. Алма канча болот беке? 35. 35тен. Быйыл арзанчы болуп окшойт. Былтыркыга караганда. Түшүм жакшы болдубу? Быйыл жакшы түшүм. Көлдө түшүм жакшы болбодубу? Эме жээчүлөргө жакшы, дыйкандарга эмеле болуп калды окшойт. Атак эме Кудайга шүгүр жакшы, эме өтө кымбат эмес. Ошо өзүбүздүн продукция. Шаарда ушулар канча турат? Шаарда 55-60 сомдон сатып атышат. 80 сомбу? 80 сом дейт. А жанагы глобустарда, жана Азия деген эмелерде 80 сом, 100 сом. Токмок арзан. Аябай берекелүү шарт го. Буюрса. Токмок жакшы. Мандариндер канча болот? Мында өтүп алайынчы. 120дан. Балаларын бир салыштырайлычы, мында кызык болуп атат элге делечи. Токмоктун эли кандай жашоодо? Мандарин 120дан, апельсин 120дан. Апельсин тиги чыгар. Лимон 120дан. Киви 120дан. Аябай арзанчылык экен. Жакшы. Чоң рахмат. Буюрса, рахмат. Рахмат буюрса. Кандайсыз? Жакшы. Исиңиз жакшыбы? Шүгүр акырынан. Өзүңөр кандай жүрөсүңөр? Биз кебете момундай мал менен. Бүгүн мал базарбы? Жок, мал базар эмес тиги. Менде койлор бар да. Породистный. Ушуларды дарылап антимитип эме кылып. Бияка аптекаларга келгенбиз. Жүрөбүз жакшыбы? Мен сиз бияка жол кылам деп бүт түшүмө деле кирип аттым. Мен деле сени үнүңөн таанып калдым. Кандай Өзүң кандай жакшы? жакшы? Эмне жаңылык? Ооруган жоксуң? Жок, жакшы. Токмоктоңуз белексиз? Ооба. Биякта турам да. Конокко келгенбиз да. Келгиле. Базарларын кыдырып. Үйгө барып чай ичип кетпейсиңер? Жакшы. Рахмат. Чай иштик. Неге? Шашылышпы? Токмокто кыдырып бүтөлү бүгүн. Болду, эметсе телефон бар да чалып койгула курса качса. Эми жакшы өнүгүп атат токмок. Токмок Кудай буйрса, могу жол страшный болчу. Аябай. Ушул анан жол силер келатканда могу самолет жакта көп эле жолдор. Мен машина айдайбыз го. Меле шишка чыгып мондай болуп невозможно болуп калган. Ошондо бузулуп калган, токтотуп салгам. Эми жолдор оңолду. Эми кайра айдап чыгабыз. Кудай буйрса сон чармачылык болуп атат. Кудай буйрса жакында килип тарталы деп атабыз. Жакшылыкта кызмат болуп атасыз. Ооба. Азыр эми сезон токтоп калбады. Могу кичине мал салдарыбызды иреттеп антиминтип кичине састым болуп аткан эми. Арашандар болчу да. Анан Кудай буйрса эме кылабыз? Баштайбыз? Болду. Сиздер чакырып турсаңыздар. Буйрусаңыз. Болду. Байланышабыз. Жакшы тургула. Assalamu alaikum.
Ассалаумалейкум, Канес беке. Un канчадан болот? Ундар деген эме 1400-тен баштап ошо 1400 бул 3-чү сорт болду. Жок, 1-чи сорт эле жакшы ундар. 1000 канчадан бердиңиз? 400-тен. 1400-тен баштап. Канча сомго чейин? 1900. 1900-гө кандай ундар алар? Алар жана лепешка ундар да. Сиздики? Жок. Сиздики эмеспи? Шар менен айырмасы барбы? Шарда кымбатыраак болуш керек. Кымбатыраакпы? Арзан. Контингент кичине эме да, өйдөрөөк, население көп. Бизде негизи токмоктуку эң арзан баа деп коет го. Көбү келип. Ошону байкадык да биз дагы. Берекелүү шаар экен го. Не только ум-пум боюнча, например, көп эле нерселер биздин Токмок базарда көп айтышат. Кээ жана шаардан бери келишет, закуп коюп келишет. Атайын. Атайын келишет ушин. Шаардан бери. Күрүчтүн бааларын билесизби? Күрүчтүн бааларын эле билебиз, бир сырасын. Бул жакта Бияктан просто розница бар, оптом бар да. Например, мишек. Розница эле. Элим розница эле бар да. Розница эле алышат көп. Например, самых көп, эң көп Байдала кетет деп айтышты. Байдала кетет, Камалина кетет. Алар болсо 100 сом да, базарда. 100 сом, 90 сом, 100 сом сатабыз да. Розница. А так если мешковой алса, 72-ден болуп калат да. Неге өзгөнүн күрүчү жок бул жакта? Өзгөнүн күрүчү көп жерде жок экен да сурасам. Келбейт анткени жакшыларычы. Өзгөндө бөлүнөт экен го. Баягы жакшысы бар. Аны ошо кымбат. Например, Баткенде күрүчү кымбат экен аябай элечи. Бизге бир жолу предлагать этип келген. Анан бияктан алышпайт экен да, бул кымбат күрүчтөрдү. Кымбат болгон. Анын ордуна ташкентский лазер колдонушат. Лазер көп. Самый ходовой лазер бар. Анан могу эле күрүчтөр ходовойлор биякта турган. Сүрөткө тартып алгыла бир сире. Чоң рахмат сизге. Сахар канчадан болот? Килограммы. Сахарда болсо базарда 70 сом да, продажа. Розница. Мешками 64. 60. 64. 4төн 64. 3200 да мешегич. Майчы? Майлар болсо 560, 580, 600ге чейин. 700 сомдук майлар барбы? 700 ал жана шедеврлар да, кымбат майлар да. Аны көп өтпөйт. Мындай эле көрөлү. Ал так на любителя. Ошолорду 700 сомдон ошолор. Ада ходовой майлар эме 570, 580. Кандай кайсы Аведов? Жок. Ходовой майлар болот. Арзан майлар да, российский. Российский. Так основном ошолорду алышат да. Макарондорчу? Килограмм канчадан? Ар кандай? Ар кандай тоже. Сапатына жараша. Арзан дейсизби? Шаардан арзан. Бул жака акыркы убакта соода кандай болуп калды? Болот, жакшы эле болот, шүгүр. Конкуренттер азбы же көп бул жерде? Базардабы негизи? Базарда бар да конкуренция, бүт эле жакта бар да. А так шүгүр, банк өзүнүн клиенттери бар. Шүгүр. Анткени ичине кирсек, жанагы кийим саткандар, бут кийим саткандар бүт эле соода жок, соода жакта отурушкандар. Шүгүр болот. Мен айырмасы бар дейм алар. Шүгүр. Сезон жок. Продуктовый. Азыр пока негизи февраль тышына. А так шүгүр болот. Бизден көбүнчө от зарплаты на зарплату болот да. Көбүнчө баягы госслужащийлер алат, ушундай. Зарплатадан зарплата алышат. Зарплата түшүм күтөт экенсиздер да сиздер деле. Биз деле кээде ушуну окуп, биз деле баягы под доверие беребиз. Өзүбүздүн клиенттерге, тааныштарга подряд бербейбиз, конечно. Зарплата чейин алып турушат. Алып турушат, келишет, ошону берип тур деп беребиз. Алар да түшүнөбүз. Азыр инфляция болуп атат. Бүт эле түшүнөбүз биз делечи. Берекелүүдөн сырткары пейлиңиздер да кенен турбайбы бул жерде? Аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Сиздин атыңыз ким? Бекбол. Бекбол беке, чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Сиз ким болосуңар? Мунарбек. Ошо кандай организациябы же журналистикабы? Шаардан да? Шаардан чекиттеп жасаңыз канча. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшы. Токтокто тургунуз. Токтокмун. Канча жыл болду бул жакта жашаганыңызга? Бала кезектен эле жашайм да. Өмүр бою эле. Өмүр бою жактан.
эмне кызмат кылып атасыз элибизге? Эмегишке ушу соода саттык менен, продукция менен, азык түлүк менен. Жана кадрдын сыйфаты төшүп калбадыбы? Шаардан бизге продукта келет? Ооба. Шаардан негизи продукты келет. Бирок шаарда ошо продукттар кымбат, бизде арзан ошо продукт. Мисалы килограммдын китлап баасы тиякта 100 сом болсо, биякта 80 сом. Мисалы да, негизи да. Токмок негизи арзан, жакшы. Кудай шүгүр токмок. Мен сүйлөшүп атып сиздин таң калганыңызга мен да таң калып атам. Картошканын баасы мынчалык чыккан эмес. Эми бул деген мен илгертен бери базарда канча жылдан бери соода кылып жүрөм, картошка мындай баага чыккан эмес вообще. Мынчалык болгон эмес. Бул картошканын баасы бул быйылкы жылы аябай кымбат да, чересчур. Бир мешок ондан да кымбат болуп атат да. Бир мешогунун 1300, 1400 сом болсо, картошканын баасы канча болот? Кымбат. Чересчур кымбат. Эмне себептен деп ойлойсуң эми? Эми анализ жүргүзүп көрдүңүзбү? Мен жок, мен анализ жүргүзгөн жокмун, бирок менин оюмча бул былтыркы түшүмгө карата болуш керек. Может быть, менин оюм да ушундай да. Кайсы неме көтөрүлсө, ошо түшүм аз да. Ошон үчүн көтөрүлөт. Менин оюм ушундай, или башка да бир эмелер бар да. Сырт жакка көп кетип атат да. Сырт жакка көп кетет. Сырт жакка спрос көп болсо, ушунчалык көтөрүлөт. Жана кесиптешиңиз айтты эме деп. Сизде шаардан атайын келип бияктан продукт алып кетишет деп. Барбы ошондой? Бар ушундай, бар. Менин клиенттерим бар. Бишкекте турат, бирок бияктан алат, Бишкекке алып кетишет. Анткени арзан. Анткени биякта арзан да. Ошон үчүн баягы кызыктырат да ошо. Менин клиенттерим бар канча келет. Мен даже могу водительдер мындай эле ошол жактан товар алып келаткан водитель келет, бияктан баштык алмалардан көтөрүп кетет. Эмне алып турсуң, бияк токмок арзан депчи. Чоң рахмат. Мен силерге да. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Алма каяктыкы? Алма көлдүкү, бүт эле көлдүкү, биз только көлдүкүн сатабыз. Алма арзан. 3 кило 100 сом берип атат. 30 сомдон. 100 сомго. 30 сомдон. 25 тонна бакырбы? 25тен да бар. Бүт көлдүкү. Канча жыл алма сатасыз? 30 жыл. Канча? 30. 30 жыл. Колду бүтүп эле чыгабыз. Эми 30 жылда сиз деле эксперт болуп калдыңыз да алма. Конечно. Бүт эле билебиз. Бул алманы кандай сакташ керек? Сактаганын билбейт экен, бизге алып келип берет. Клиенттер бар да алып келип берет. Аны өздөрүнүн погрептери болот да. Сактаган эми таш баш тийзип эме кылып туруш керек. Негизи немелер келеби? Не? Ош тараптан деле алмалар келеби? Ооба, но аныкы суховатый болот да. Көлдүкү баары сочный да. Ошол менен айналып. Сонда кандай болот азыр? Кудай шүгүр. Кичинеден болуп атат. Эми жаңы жылдан жаман деп айтса. Жаңы жылдан кийин бүт эле соода жок. Ооба да. Ооба да. Сиздерде ошондой болот атабы? Кичинеден эми болуп атат, эми жок деп эме жок деген болбойт го. Болот атат. Ошо. Жана кышында кандай сактайсыздар? Кышында кандай сактайсыздар? Шилдеде мисалы. Сактаганда камера болгон төшөктөрдүн баары келет. Орокосуздар. Ороебуз. Ну көп деле албайбыз да. Кичинеден. Эме кылабыз. Ошо. Сиздин жеңеңиз болобу? Айтпай эле койдум. Ошо. Үшүгөн алманы саткандан да коркобуз эми. Кичинеден алабыз да. Алманы го үшүтпөйт экенсиздер. Өзүңүздөр үшүбөйсүздөрбү? Үшүбөйбүз, көнүп калдык да. Ошо. Жылуу кийинебиз. Ошо. Болгон жумушубуз тандап да ошону. Ошо. Бала чака. Школду бүтүп чыккан. Ошо, эми уже небере бар. Небереңиз бар? Неберелер бар. Неберени 7-жиктап калыптырсыздар. Ооба да. Канча жаштасыз? 6да. Менби 46да. Жаш көрүнөт экенсиз. Анан мен акыркы суроо берейин. Жаштыктын сыры эмнеде? Жаш көрүнөт экенсиз. Ушул жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Эмнеде балдарда? Балдар көргөн сайын жашайт. Ооба да. Ошол неберенин особенно. Кылыктарын көрүп алып жашарасың. Баладан да небере ширин болот экен. Ооба да. Таптурак. Ошо. Макул. Чоң рахмат. Ишиңиз бейли болсун. Хорошо. Канча сом экен килограмм? 18 жарым көтөрүлүп кеттир. Мурда канча эле? 15 эле. 15 сом.
Канча сом эле ошол убакта алгандыр? 28 беле, 27 беле. Картошка. Ооба. 50 сомдон алып. Азыр билбейм. 60 сом болуп калыптыр. Картошканын баасы. Анан пенсияны эмне көтөрбөйт 60 сом болсо? Базарды көтөрүп атат. Кичине мындай көтүндү кыстырбайсыңарбы эме кылып? Анча көтөрбөсүн эмелерди. Пенсионер кантип жашаш керек ошондо? Отуруп турчу 5 мүнөт. Тиякта племянницам келип калып. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар аталар? Жакшысыздарбы? Токмок боюнча сүйлөшөйүн дедик эле. Кандайсыз ата, жакшысызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Канча жаштасыз? 70. Токмокто канча жыл болду жашаганыңызга? Мен өмүр бою эле почти. 70 жылдан. Айтор. Кандай өнүгүү болуп атат азыр? Ой, бул максат бул тегерек четтим арзан кытпады, ошон болбоду. Абдан эле ыраазыбыз. Бул самый главный бул ер жакшы кылып койгонго ыраазыбыз. Анан баягы бирөө келип алып, ой, максат иштебей атат, анан эметпейт, иттин баары жүрөт деп, итке күнөөлүгү таластан алып калыптыр максат. Эмне кереги бар? Аны башкалар карасын да. Ит үчүн да келип алып мэр жооп берет. Жакшы эле, сонун эле болуп атат, жылдан жылга өтүп барат. Жакшы. Анан кымбатчылыкты ал баарыбызга эле келип атат, чын айтканда. Картабыз тартпагыла анан. Жүрүп койду. Биякта эмне болуп атат өзү? Бу жерде жөн эле эрмек машина таксага отурганга эрмекте отурабыз жөн эле. Таксиде иштейсизби дагы? Жок, мен иштебейм, эмеге эле. Эрмек. Кайсы эмеге тартып атат? Биз Чекит деген долбоордомуз. Токмок аябай берекелүү шаар экен. Жак, абдан арзанчылык. Башка шаарларга караганда чынында. Ыраазыбыз чынында эмеге. Сиз аябай чыйра экенсиз, 70 жашта. Токмок башынан спортивный. Кече чыктым. Кечеби? Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен да. Кудай таала өмүрүңүздү берекелүү. Балдар дагы бирдем алып бер деп айтмаган анан. Кутукташтыбы сиздерди? Жок, айтпай турганда жашырып. Досума эле айтмакмын бул байкеме. Сен баары тойбойсуң да. Чоң рахмат. Давай, атың ким? Мунарбек. Кайсыга чыгарсаң анан жиберип кой мага. Макул. Телефон берейинби? Сиз YouTube'дан эле Чекит деп жазсаңыз чыгат. Макул. Аны түшүнөм, ал интернет. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз ата, жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Бишкекке канча болду жол кире? 70 сом. 70 сом. Сиз да бул жакта иштейсизби ата? Ооба. Чогулда иштейт. Токмоктансыздарбы? Ооба. Шаар аябай өнүгүптүр. Токмок өнүгүп келатыптыр. Анан байкадыңыздарбы? Кичинеден. Эмнени байкадыңыз? Жолдор оңол. Болгон жердин баары жасалып, азыр бул жерге ар бир мурдагыдай болбой, мындай десем. Эме бар да. Тартип бар, кадимкидей тартип болуп калыптыр мындай. Бирок бир минус бар, азыр ушу салынган жолдордун баары кайра кетип атат да. Жакшы эле салып эметип койсо. Канча убакыт болду негизи жолдун салынганына? 1-2 жыл болду. 1 жыл эле болду, могул жыл эле берилген да баарыбызга. Жолдор кетип баштады, байкадыңыздар? Жолдордун баары айрылып, тигине цементтердин кырларын карасаңар бүт эле уже түшүп атат. Мооларга урналарды жакшылап коюп неметпесе бүт эле мусор кылып эле. Мол арка жарылат. Жарылып атат, көрүп атасыңар. Чалап аласыз абы. Бул жердин жасалганда канча болду? Жасалганда 1 жыл болду элек. 1 жыл болду элек. Міне кетип кетет. Жайында эле берилген немеде. Дагы эмне суроолор бар? Шаардан бул жака канча? Баасы бирдей эле, 70 бирдей эле. Ош базарынан бегенге чейин. Ош базарынан. Ош базарга чейин барасыздарбы? Ош базарга чейин барабыз. Жок, эмеге жаңы автовокзал. Жаңы автовокзал. Шлагбаум. Эмне койчу? Батыш автовокзал. Экспресстердики бөлөк баасы. Кымбатыраак. 100 сом. Алар 100 сом. Түшүнүктүү. Жанагы бул автобустар келиптир Бишкектен. Анан элге бир аз оңойчулук жараткан байкадыңыздарбы? Оңойчулук кантип жаратсын? Эски автобустун баарын берип чалса, талкаланып бүтүп, бир 2-3 эле автобус жүрүп атат. Элдер микрорайондун элдери кыйналып атат. Микрорайондун элдери кыйналып атат. Автобус жүрүшкөндө мына ушиктердей баары жүрө албайт. Эч ким сиздер сүйлөбөдү эле да. Бүт эле жакшы болуп калды деп атат. Кант жакшы болот, дөңгөлөктөрү жок деп эменин ичинде турат, барып карап койсоңор болот, базанын ичинде. Бетин ичинде бар. Жок, тиги базанын ичине барсаңар, 2 машинасы жүрбөй калат. 3 автобус эмнеге жетишет? Микрорайонго барат экен, микрорайондун элин ала албайт. Анан мындай бушиктерин асыраак кылып жүргүзүп койгон тигилерге пайда түшсүн деп.
же эл келе албайт эртең менен. Жол кирелер кымбат, таксилерге төлөп атат 60 сомдон, 50 сомдон. Аны жакшы нерсе болмок бар. Түшүнүктүү. Өкмөт балким неме берип аткандыр. Анан булар ишкерлер, биякта ишкерлер туура эмес иш кылып атат да. Балким. Балким эмес эшек сабак сатып алабы. Туура эле да. негизи бизде чистый эме жок да, эксплуатацияльниктерчи илгеркидей. Базардагы автобазаларда бир эмес 3 болчу да, эмечи начальник эксплуатация, анын экизи замы, алар азыр эксплуатацияльниктер жок. Мындай действительно эксплуатацияда иштегендерчи. Анан түшүнүктүү асырап болуп калат да. Элден сурап кандай болот деп. Могу биздин неме негизи президентский аппарат иштеп эле атат деп ойлойм да, бирок баары бир эле уже жетчү ишчилердин баары эле билбейм, даштарды коюш керекпи, кандай кылыш керек. Чала бола жазап коюп, чала бола тартып коюп, чала бола неме кылып коюп, карабайсыңар мына цемент мон барына. Жок, цементтен да тазалыкка. Элдин акчасы да тазалыкта. Тазалап турушат негизи? Тазалап турат, эми тазалап турганда мояка урналарды коюп, кичине оңдоп, соңдоп ушу жерде неме кылса болот да. Жапчаң берди эле ушу жерде. Калкаланып түшүп калган алда аз күндө уже түшө баштайт. Түшүнүктүү. Рахмат баке. Ишиңизге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Assalamu alaikum. Айдош жоқ? Айдош. Меня забирай. Түшүнүктүү. Автобус келип жакшы болдубу? Эл журтка кыйналбай элесиздерби? Баары жакшы элеби? Тыгым азайдыбы мындай? Быстро едет. Классно. Отличный вас. Жол кире канча жол кире? 15 сом. Канча убакытта бир жүрөт экен бул? Мен ишит болсо, 15 минут турат, 15. 15 минут. Жакшы. Мы довольны, пенсионер автобустар келип, элдин баары жыгып калганып бар. Келем бол. Маршруткаларга тыгылбайт. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Аман эсен. Кайка каттайсыз? Мен каттайм жөн отурам. Моян отурам. Бирөөнүн машинасында отура бересиз. Тамаша. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы каражаным, жакшы. Жол кире канча болот бул жакта? 70 сом. Кайка дейт? Кеминге. Кемингеби? Арзан экен, Арзан. Шарыгы деле 70 сом. Шарга 80 сом болчу. Жакшы. Автобус каттабайт? Кеминге автобус каттабайт. Кеминге автобус каттабайт, эч бир расписание жок. Мына демократия деген ушул. Советский Союз болсо жакшылап расписание болмок, ошо расписание менен кетмекпиз. Көрдүңбү азыр? Мына Советский эмне демократия бул, эмне деген бул? Мэрия вообще иштебейт. Кайда жайдагы мэрияны алып келишет дейм. Кайсы журналисттер эле? Мен Мунарбек деген журналистмин, Чекиттен. Располдан. Макул. Кайсыдан? Чекитте биздесеңиздер YouTube'дан. YouTube'дан чекитте издейсиздер, Макул. Байке, бирөөнүн машинасына отурбай жүрүңүз. Аны тиги эмне болду тиги мырза жай жөнүндө. Көрдүңүзбү? Жакшы кылып аткансың. Чечилдиңби? Чечилейин деп калды буюрса. Макул жакшы. Рахмат. Токмок шаарында өзгөрүүлөр болуп жатканын байкадык. Тактап айтсак, шаарлардын өнүктүрүү боюнча президенттин демилгесинин алкагында Токмок шаарын өнүктүрүү үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул программада аталган каражат кандай колдонулду? Деги эле шаар тургундарына кандай шарттар түзүлгөн тууралуу мэрияга бардык. Биздин Токмок шаарынын мэринин биринчи орун басары Азат Салмырбек уулу тосуп алды. Албан кабинетине отуруп эле. Тура берейин, Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Деңсиңиз жакшыбы? Рахмат. Жакшы, көрүүчүлөрүбүз менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен мэрдин биринчи орун басарымын. Атым Салмырбек Азат. Канча вакыт болду иштегениңизге? Мен иштегениме 1,5 жыл болду. 1,5 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Общий Токмок боюнчабы? Токмок боюнча спаррингтерден тартып келгенде эле ушул
Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен Токмок шаарына 1 миллиард целевой трансферт бөлүнүп берген. Ошонун ичинен 15 долбоор ишке ашкан. 15 долбоордун бүгүнкү күндө 13 ишке ашты. Экөөсү ушу переходящий болуп 25-жылга бүтөт. 2024 жылы мамлекет тарабынан 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ал албетте Токмоктун өнүгүү максатында эмнеге жумшалды? Буга чейин айтып кеткен 15 долбоор, биринчи долбоор асфальт бетон завод куруу, биринчи асфальт, экинчи бетон, үчүнчү дробилка деп коет, кумчагыл чарган, төртүнчү болсо жатайын техника. Бешинчиси бизде буга чейин ачык дренажный сеть бар болчу. Ошону жабык дренажный сеть кылып, жана заправка кирип келген жерде аллея молодежи деп курдук. Бешинчиси, алтынчысы базарды эски остановка кылып асфальттап торговый павильондорду курдук. Жетинчиси микрорайонго парк курдук, чоң 5 гектар жер, ошол жака парк курулуп атат. Бүгүнкү да майда чүйдө жумуштар калды, бул боюнча жумуш алып болот. 8-чи Токмок жылуулук деген биздин ишкана бар. Буга чейин өзүңүз билгендей, биз билбейсем, биз билебиз, жана пар менен суу отоплениянын пар менен бар, бул пар бир жак барат. Ошо менен жөн эле полига чачып кетти да. Ушул боюнча суу менен жылыткандай кылдык, жаңы трубаларды салдык. Ошол эле суу чакып барып кайра обратка менен келгендей. 8-чи деген объезднойго туристикалык комплекс курдук. 9-чу детский садик курдук. 10-чу жолдор жасадык. Жолдор 10-он 1 болуп кетет го дейм. И стадион курулушу башталып атат. Кудайым буюрса, бул жыл 24 жыл бүткөн, долбоор кичине убакыт кармап калды. И бул жыл переходящий болуп стадион курулуп атты. Основной эмелер ушул. Жанагы базардагы эски аялдама оңдолуптур, түзөтүптүр, көрдүк. Канча убакыт болду ошону салганына? Так. 2-3 ай болуп калды го дейм бүткөнүнө. 2 ай. 1 жыл деле болду экен анда. Жок, 1 жыл болду элек. Биз барып көрдүк. Баары сонун салыптыр. Анан жанагы 2-3 ай болсо аралыкта суу аккан лотоктору, цементтери сынып баштаптыр. Мунун сапатына ким жооп берет негизи? Сапатына бизде миллиарддын алкагында, ошол эле алкагында биз атайын тендер өткөзүп, независимый специалист технадзор алганбыз. Бул мэрияга мэриянын кишиси болбосун деп атайын тендер өткөзүп, тендер негизинде технадзор алганбыз. Ушул технадзор баардык строительный монтажный работа качественно жооп берет. Ага да тышкары өзү жана строительный компания подрядчик да жооп берет. Анын 3 жылдык кепилдиги бар. Бул боюнча мен чөтө көрбөптүрмүн, кечээ эле базарга барып кыдырып келдим. 3 жылдык кепилдик 3 айга да жетпей калган окшойт анда. Билбейт ким, карап көрөлүчү. Айтсаңыз карайын. Кепилдиктер бар баарын. Технадзордо бар, баардык сертификаттар менен ошол лотоктордун сертификаттары бар. Ар бир лоток койлоо, цемент койлоо, бордюр койлоо баары сертификат менен келишкен. Сертификат соответствие дейт, ошонусу жок биздин технадзор кабыл албайт да. Ошол сертификатты көрөт, анан сертификат соответствие сертификациядан өтсө анан ошо менен коюшкан да. Эми бул мен деле байкаган жокмун негизи. Ошол жерде иштеген биздин жарандар, элдер ташыган инсандар өздөрү көрсөтүп мына деп бир сере көрсөтүп чыгышты. Чынында эле бузулуп баштаптыр. Цементтер бузулуп, азыртадан 3 ай болуптур. Эми туристтик объект салдым деп атпайсыздарбы? Анан негизи туристтик жаатка кандай пландар бар? Биздин Токмок эмне кыла алабыз туристтик боюнча? Туристтик боюнча эң жакшы суроо, чын айтканда элдин баары жайында көлгө барышат, кышында караколго барышат. Анан жолдон жана биз көнгөнбүз да каттаманы торуп каттама жеген. Анан биз ушул Кудайым буйрса Акылбек Ушунбековдун президент тапшырмасы болсо жолдун боюна жана атайын туристтерге шарттар түзүп бергиле деген. Эң биринчи шартта биз 5 павильон курдук. Бартыры эмелерин, тротуарларын чатык, мисалы бактарды отургузабыз, малоархитектурный форма дейт, элберстен кийин анда мына койдук да, фонтан кылдык. Анан эле баарын эле мамлекеттин бюджетин эле салып бербей, жанында бир 10 сотоктой жер бар болчу, аны в рамках государственный партнерство жеке менчик кишилерге бердик, алар аз магазин салып атышат. Ошол жака бир чоң бир комплекс болот. Ал биз аяка келе калып эле жана пирожки сатымчы эмес. Чоң эмелерди ачып атабыз. Бизде азыр жираф деп ачып атышат,
чоң жана Куликовский, Гергер спорт деп мындай туристтерге жакшы болгондой кофейня, KFC жагына салып атышат, алар KFC ачабыз деп атышат. Ушундай бир жакшы шарт түзүп берет. Биз туристтер эле эмес, ушул эле биз жана Бишкекте жашаганда биздин Кыргызстан тургундары жолдон баратып бомго чейин курсактар ачат. Бишкектен чыга албайсың, жаңы эле жолго чыгасың. Ушул Токмок жакка келгенде эң ыңгайлуу жер экен. Биз да анализ кылдык. Тан келип жолдордун асфальт атабыз, эс кылып кирип, ичине кирип тамак ичип, жана көрпүлөр сотка зарядка болуп, эмне болот магазиндерден кирип карашып отуруп, андан тышкары дагы азыркы бүгүнкү күндө биздин президент тапшырмасы менен баары электрификация болуп атпайбы, электрический транспорт болот. Ошол жака 6 электрозарядный устройство коюп атабыз. Современный жаңы Spark дейт. Бишкекте эң чоң фирма экен Кыргызстан боюнча. Ошолор менен договор түзүп, ошол жака 6 электрозарядный устройство коюп атабыз. Жарандар Бишкектен келет, ошол жактан автоунааларын заряд кылып, ары чыга берсе деген сыяктуу. Жакшы. Негизи келечек жаштардын колунда дейт да. Анан жаштарыбыздын дени сак. Биз биринчи мектепке бардык, биринчи номер. Александр Пушкиндин мектебин билесиз. Анан элдердин бир өтүнчү бар экен, бир кишиден угуп калдык. Мектептен балдар чыкканда жана глобустун астына асфальт барбы? Ошо пешеходдон өтүш үчүн бир МВДнын кызматкери негизи туруш керек болчу. Ленин көчөсүнөн өткөнгө. Көчөсүнөн өткөнгө. Негизи балдарды пешеходдон өткөрүүгө аларда директордон сурасак, негизи приказ бар дейт МВДга. Бирок туруш керек эле негизи мыйзам боюнча. Бирок азыркы учурда биз күттүк, эч ким жок негизи. Шуну сактайынчы, бул социальный вопростор менен, тармагы менен башка биздин албетте балдардын коопсуздугу үчүн маселе жок. Биз да ага эки колдоп колдойбуз, тура айтып атабыз. Биз да келгенибиз 1 жылдай болду, 1,5 жыл. Азыр мен директор мектеп буга чейин кайрылды, тактайм, кайрылса биз аны обязательно ишке ашырабыз. Эми 15 долбоордун 13 аткарылыптыр азыркы учурда. 2025ке кандай пландар түздүңүздөр? 2025ке долбоор боюнча кыскача айта кетейин, 25 Кудайым берсе биздин президент тапшырмасы менен биздин маякта Токмок шаары мэриясы, мэр тарабынан, шаардык кеңеш тарабынан 2 жер участогу мамлекеттик ипотекалык компания өткөзүп берилген. Бул экинчи микрорайон жакта, жакта Токмок микрорайон бар. Биринчи, үчүнчү микрорайон салынган. Анан Союз багында экинчи микрорайон деген жер бөлүнүп, просто Союз тарап кетип, анан салынбай калган да. Жер бар. Ошол жакта 45,78 соток гектар жер бар. Ошону биз өткөзүп бергенбиз. Анан буякта бассейн дейт, Ленин көчөнүн аягында 11 гектар жерибиз бар. Ошону да өткөзүп бергенбиз. Кудайым берсе, мына жакын арада уже башташты. Мамлекеттик ипотекалык компания ошол жака ипотекалык үйлөрдү сала баштады. Салабыз дейт. Бир чоң бир долбоор Чүй область боюнча ипотекалык үйлөр болот. Андан тышкары жана бизден ГКМБ тараптан өтүп келген объектилер да бар. Ошонун боюнча ремонт иштери да жүрөт. Бүгүнкү күндө жана вокзалда өткөн, вокзалды Кудайым берсе бул жыл ремонт кылып, жана Токмок шаары менен Чүй району бүгүнкү күндө бир да көп. Мамлекеттик ишканалары бардыгы бир. Чүй Токмок деп бөлүнүшөт. Ушул бүгүнкү күндө Чүй Токмоктуна шаарда чоң деп койчу, аз кызмат болуп кетти, эң чоң маселе да. Бизде Чүй Токмок деп бир ошол боюнча биз 2-3 жолу барып көргөнбүз. Жана мекемеси кичинекей болчу да. Буга чейин келгенден баштап эле чуркап бизде Кыргыз Телекомдун эмеси бар, имараты. Ошону жарым жыл сурадык. Бергиле биз өзүбүздүн акча менен ремонт кылып элдерге шарт түзүп берели дедик. Анан тилекке каршылар акционердик ком экен. Акционерлер бербейбиз деп коюптур. Анан биз башка выходун издеп Кудайым берсе ошо вокзалдын бир четин тандаганбыз. Чоң ремонт Кудайым берсе бүтөлү дегенбиз. Азыр сырткысы калды. Кудайым берсе бүгүнкү управдыйлар менен бир чоң жакшы кызмат тарабынан жакшы бир чоң ачалы деп турабыз. Бузулка андан тышкары бизге жана 2024 долбоордун негизинде асфальтобетон, дробилка жана бетон заводдор ачылат атпайбызбы? Ошол бүгүнкү күндө баардыгы келишкен, бетондор куюлуп, суук түшүп калганга токтоп калды. Буйсак эле ыпырап кетип атат. Азыр күн жылганда бетондорун куюп, апрелдин аягына чейин Кудайым берсе бүтөбүз деп атабыз. Ошол боюнча жумуш алып барып, асфальт иштеринин жумуштарын алып барабыз. Биз өзүбүздүн заводубуз бар. Асфальт чыгарганга даярбыз, кум шакыл чыгарганга даярбыз. Бүгүнкү күндө уже кайрылып атышат. Кум шакыл берсеңиздер силер менен түзсөк жакшы болот эле. Бул эми ал завод Кудайым берсе биз ушул Токмок шаарына эмес,
восточный стороны Чуйской области бүгүнкү күндө асфальт бетон жок да. Кан шаарында эле жеке ишкердин заводу бар, ал саатына 40 тонна чыгарат да. Биз бул жылы жолдор салып бир ушул асфальт менен аябай проблеманы көрдүк да. Асфальт чыкпай кыйын экен да, жетишпейт экен, көлгө чейин алып барышат экен алар. Менин биринчи бир сунуш ошо Кабминге болгон ушул асфальт бетон завод курайлы, аябай потребность чоң. Анткени айыл өкмөттөр да бар, Кемин району бар, Чүй району бар, Сыгата району бар, өзү эле Токмокто бар. Ушунун баарын бир жакшы бир снабжать асфальт бергенге жумуш алып барсак деген сыяктуу. Эми элге маалымдуу болсун. Эл журт чынында сондон аябай кыйналдык дейт. Бир справканы тияка жөнөтөт, бияка жөнөтөт. Эми болжолдуу түрдө сону качан бүтүп калат? Мен сизге түшүндүрүп берип коеюн. Көп биздин элдерибиз массалык маалымат силер да жакшы иш алып барсаңар жакшы болот эле. Азыр бүгүнкү күндө президент тапшырмасынын негизинде баары цифровизация болуп. Ошол эле паспорт алмаштырыштын көбүнчө паспорт алмаштыргысы барат, жана мит канымды учет коем деп барат. Анын баары жана биздин мамлекеттик министерство цифровизация чыгарган түндүк деген приложение бар. Ошонун ичинде баары бар. Мен жана өзүм да кирип паспорт алмаштырам. Кирип эле электрондуу эле заявка бересиз. Буга чейин да биз барып турабыз, соң гана элдин баарына көрсөтсөң, оңой турбайбы деп эле очередь жок, сразу кирет. Сонда эми бүгүнкү күндө биз дагы жана информационный работа дейт. Информационный работа келгендер кишилер менен түшүндүрүп атабыз. Келип биякта очередти күтүп кажети жок. Үйүңүздө отуруп эле сүрөт катар приложение менен кыла берсеңиз болот. Түндүк приложение менен эчтеке жок. Паспорт биринчи жолу эле паспорт алганда чоңго барыш керек болот. Көбүнчөсү ал жаш балдар болот. Улуу кишилер жана паспорттун срогу түгөнүп калып эле барып, караган кишилер очередте тура чарчайт. Аны түшүндүрүп берип атабыз. Кыздарыңыз, балдарыңыз жаштар бар. Берсеңиз ошол жактан электрон үйүнө чейин алып барып берет бүгүнкү күндө. Почтальон үйүнө чейин алып барып, почтальондун 30 сомго 40 сом жана услугасын төлөйсүз, болду. Паспорт бесплатный. Эң оңой да бүгүн. Эч жак чыгыш керек жок, электрон бересиз, үйүңүзгө алып келип берет, паспорт даяр. Паспорт замена. Сом боюнча чоң кудайым болсо 1-2 айдын ичинде бүтөт деп атабыз. Жакшы бир чоң, анан ошол жака да биз госнотариус бар, ошонун баарына азыр предложение жана сунуш киргизип атабыз. Ичине барып берип отурузуп, элдер келип баардык жана мамлекеттик болгон справкаларын ошол жактан алып кетип туруп атат. Чоң рахмат сизге. Иштериңизге ийгилик болсун. Сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу өтүнүчүбүз, жанагы аялдама бир барып коесуздар. Обязательно. Мэриядан чыгып Чүй районунун жалпы дарыгердик практикалык борборуна сапар алдык. Ардактуу көрүүчүлөр, ал эми биз кийинки келе турган жерибиз Чүй районунун жалпы дарыгердик практикалык борборуна келдик. Бул жерде үй бүлөлүк маселелерди карайт экен. Ошол дарыгерлерге кирип, жалпы кандай көйгөйлөр бар, кандай иштеп атат, биз сиздер менен чогуу болобу? Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолук жакшыбы? Жакшы деп атасыздарбы? Жакшы. Иштериңиз Жакшы. Жакшыбы? Эчекем кирип кетти го? Эмне боюнча эле бул? Директор менен сүйлөшкөнгө эмес, анан сиздердин абалыңыздарды сурап, ден соолук сурап келип калдык, конуп калып. Кире берели? Кире берели. Уруксатпы? Саламатсызбы? Кире берели? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эсен аман. Жумуштарыңыз жакшыбы? Жумуш жакшы, жакшы. Сиз менен таанышалы эми көрүүчүлөр менен чогуу. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Менин атым Асекова Клара. Ушул жерде 47 жылдан бери ушул Чуйский больницада иштейм, ушул райондо. Институт бүтүп келгенден бери ушул жерде кызмат кылам. 47 жыл болду быйыл. Өмүр бою эле бул жакта экенсиз? Өмүр бою. Институт бүтүп дипломду кучактап келип эле ушул жерден жумуш баштагам. Шамшинский участковый больница деген болгон илгери. Ошондо 20 жыл иштедим. 20 жыл аякта иштеп, анан бияка келип, уже 27 жыл биякта иштеп атам. Бирок общий стажым 47 жыл Чүй районунда. Өмүрүм өтүп атат, кызматымды кылып атам. Элге, элдин ден соолугуна кызмат кылып атам. Жакшы. Бул кызматыңызды эл сөзсүз баалайт. Сиздердин ордуңуздар аябай чоң. Биздин өмүрүбүздү сактап атасыздар. Рахмат. Кызматыңыздарды кылып атасыздар. Буюрса 3 жылдан кийин биз келели дагы юбилейиңизди чогуу өткөрөлү. 50 жылдык. Каныңыз келсин. Бул жерде кызматыңыз? Бул жерде кызматым эми жалпы Чүй районунун жалпы дарыгерлик борборунун
амбулаториялык бөлүмүндө заместитель орун басар, директордун орун басары болуп иштейм. Бүт ошо 25 ФАПка, 5 КСВга ошонун жетекчисимин. Амбулатордук жардам боюнча бөлүмдүн. Жакшы. Эми мен мындай кызык болуп атат да, 47 жыл иштесеңиз, өзүңүз канча жаштасыз? Аябай жаш көрүнөт экенсиз. 47 жыл иштесем, 22 жыл институтта жүрсөм, анан өзүңөр эсептесеңер канча болот анан. Жакшы, бир 60-тан ашып калыптырсыз, буюрса 70ке. Бирок аябай жаш көрүнөт экенсиз. Рахмат. Эми жаштык сырынан бөлүшсүңүз эми баштан эле. Эми жаштык сырын эмне бөлүшөйүн? Кудайга шүгүр, жакшы заманда жашап атканым, эн атамдын жакшы тарбиясын көргөнүм, окудум, мектепте окудум, институтта окудум, анан кийин ушул Чүй районуна келип, может Чүйдүн жери жакшыдыр, эли жакшыдыр, ушундай кызматты берип, директор да болуп иштедим, зам директор болуп иштеп атам. Элдин колдоосу, бала чакамдын колдоосу менен ушул жашка келип иштеп атабыз. Эми Кудай берген жашты жашап. Элдин колдоосу сиз жашарткан турбайбы бир топ? Элдин колдоосу жашартты, өкмөттүн колдоосу жашартты. Заслуженный врачка жеттим. 3 президенттен грамотасын алдым, сыйлыгын алдым. Ошого мен абдан ыраазымын. Эл да баалады, эмгегимди өкмөт да баалады, коллективим да баалады деп мен эсептейм. Жакшы. Биз да баалайбыз, сөзсүз түрдө көрүүчүлөр да баалайт. Рахмат. Кызматыңызда бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Эми ушул жерде иштегениңизге канча убакыт болду? Бул жерде иштегениме 22 жыл болду. 22 жыл. 20 жыл директор болуп иштедим. Үй бүлөлүк дарыгерчилик борбору деп азыр 2 жылдан бери кайра кошуп койду. Анан ошо 2 жылдан бери кайра зам болуп, ошо амбулатордук бөлүмдө орун басар болуп иштеп атам, директордун орун басары болуп. Эми 22 жыл мурункуга караганда азыркы 25-жылы айырма барбы ушул жерде? Айырма абдан көп. Кандай өнүгүүлөр болду? Мурун болсо биз баягы чогуу иштеп, стационар менен чогуу иштеп, анан кийин бөлүнүп чыктык. Самостоятельно салып, баягы өзүбүз үй бүлөлүк дарыгерлердин ролу күчөдү, үй бүлөлүк медайымдардын ролу абдан көтөрүлдү. Өзүнчө бет алтынча прием кыла башташты. Биздин 3 кабинет бар, медайымдар өзүнчө прием кылат, врачка чейинки кабыл алууларды жасашат. АИС программа деген бар, ошого киргизишет өзүлөрү самостоятельно. Анализдерди врачка чейинки приемдо эле анализдерди өзүлөрү назначение кылышат. Ошол жаңылыктар болуп атат. Врачтардын жаңылыктары болсо рецептурный бланк, амбулаторный картаны мурун кол менен жазчу элек, азыр уже былтыртан бери электронный платформа менен өтүп баштадык. Ошол жаңылыктар. Анан жылдан жылга эми Кудай буйрса жаңылыктар көп, жакшылыктар көп. Жакшы. Ушундай иштеп атабыз. Балким сиздин ушул Чүй районунда сизге караштуу инсандарга бир кайрылууңуз бар. Бизде негизи Токмок шаарында кандай көйгөйлөр бар? Эмне, кайсы орун менен көп кайрылышасыз? Токмок шаары менен Чүй району чакан географический расположениеси боюнча жакын жайгашкандыктан көйгөйлөр бир эле. Токмокто деле, бизде деле. Эң эле чоң көйгөй бизде врачтардын жетишпегендиги. Үй бүлөлүк дарыгерлер жетишпейт. Азыр ушул жерде, ушул поликлиникада 11 дарыгер керек үй бүлөлүк. 11 керек азыр. 11 керек ушул кезде. Яна могу жаңы бүткөндөрдү алып келип, интерналарды, алар эми диплом ала элек, институт бүткөндөр, бирок ошолор интернатура деп коет, 2 жыл өтүш керек ушундай базадан. Ошолордун жардамы менен быйыл ошо 4 жаңы специалист келген, ошолордун жардамы менен кичине ишибиз алдыга жылып атат. Анткени абдан көйгөйлөр ошол болчу, врачтар жетишпейт, элдин көйгөйү да ошо, элдин нааразылыгы да ошо, очередь болот, убагында кире алышпайт, убагында өзүнүн дарыгерине кайрыла алышпайт. Анткени 1700 эле калк бир врачка байланыш керек, а бизде азыр ар бир врачка 5000-6000ден. Анан ошонун өзү эле эмнени айтып турат, бул врачтардын жетишпегендиги. Ошонун негизинде анан элдин нааразычылыгы, ошонун негизинде убагында көрүнө албагандыгы, ошонун негизинде нааразычылыктар ошо илгери врачтар жетишип турганда үйлөрүнө барып карачубуз, выездной фаптарга чыкчу, азыр ошолорго да врачтар жетишпейт. Эң көйгөй ошол. Андан кийинки көйгөй ушу элдердин азыр мынакей азыр Кыргызстан боюнча 2 жылдан бери кызамык, кызылча абдан көп болуп атат. Ошо прививкадан отказ бергендер Чүй районунда абдан көп.
Анын үчүн көп аракеттерди кылдык. Өзүм мынакей мен өзүм ушул жерде отурбастан мечиттерге бардым. Роводалардын сотрудниктери менен биргеликте, акимчилик менен биргеликте үйлөрүнө чейин кыдырып бардык. Религиоздук көз караштабы же башка бир жанагы өзүңөрдүн баягы азыр век техники, информация аябай өнүккөн бир эле отрицательный эме болсо ошону көбөйтүшүп эле прививкада мындай зыян экен, мындай өлүп калыптыр, тиги жерден бала оорулуу болуп калыптыр дегендерди угуп алып эле азыр 440 ата эне баш тартып турат ушул кезде район боюнча. Ошол абдан эме көйгөй. Бул боюнча акимчилик билет. Бул боюнча тиешелүү жерлерге жеткизип жардам сурап атабыз. Биз өзүбүздүн алыбыз жетпей калган уже моментке келип калдык. Закон бар, ал законду деле баш ийип, бизге баш ийип, законго баш ийип макул деген эн аталар аз болуп атат азыр. Ошол бизде көйгөй. Эми ошо прививка албаган инсандарга эмне дейт элеңиз? Ошо прививка албагандарга алышыңар керек. Мен ошолордун эн атасын айтам, ай, сен ушул прививканы алып чоңойдуң, ушинтип эн ата болдуң. Сен ушул прививканы алып чоң ата, чоң эне болдуң. Ал прививканы алыш керек деп эле үндөп келатабыз. Үйлөрүнө чейин барабыз. Тил угабыз, силер ал вакцинаңарды өтпөй аткан вакцинаны өткөрүп атасыңар. Кандай жаман сөздөрдү угабыз. Мээңер иштебейт деген сөздөрдү угабыз. Роводу менен да кыдырдык. Абдан көйгөй ошо биринчи ошо кадрдын жетишсиздиги, экинчи прививкадан отказ берген. Мына өзүң да ошол прививканы алып чоңойгойсуң мынакей. Азыр көрдүм, например, тоотпой жүрө берсек болот. Экиден прививка алган балдар оорубайт. Ошону албаган балдар ооруп атат. Мына Акбешимде бир ачак болду эле. Кошунасы ооруп атат, туугандары ооруп атат. Мынакей Акбешимде 9 случай болду. Бүт ошо мынакей азыр менде списоги бар. Акимчиликке кайра да берейин деп турам. Азыр ошону жөнөтөйүн деп турганда сиз келип калдыңыз. Ошондой көйгөйлөр бар. Бир ооруган жерден ошону цепочка болуп кетип атат. Прививка албаган балдар, 9 тең прививка албаган балдар ооруп атышат. Бул жакта палаталар барбы? Негизи үй бүлөк тартылды. Бизде палата жок. Стационарда эле палата. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге анда. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Ушу бар болуңуздар. Биздин ал жайыбызды сурап койгондоруңузга чоң рахмат. Менин үнүмдү уккандар дагы прививканын ушу баалуулугун сезсе, билсе деп ойлойм. Бир ата эне болсо дагы макул десе, биз ошого да ыраазы болот элек. Жакшы. Мындан ары калуурубуз дагы элдин колдоосу менен дагы жашарып жүрө бериңиз. Карыбаңыз, арыбаңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Сиз лицоңуз чыкпайт. Канча болуп атат бензин? Баасы канча болуп атат бензиндин баасы? Бакпай алачы. Сиз жашырбайсызбы? Канча сомдон болуп атат? Бекер эле коюшат булар. Карсыга. Карсыга. Мына мякта толтура бензин бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, шеф? Кандайсыз? Жакшы, телевизордон сени такай эле көрөм. Сүйлөшпөйлүбү? Кандайсыз? Мени каяктан көрдүңүз сиз? Ой, мен сени телевизордон аябай көп көрөм. Көп эмелерди алып барасың, туурабы? Мен мындай эметип атканда көп эле көрүп атам. Жакшы боласың. Несиңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай. Иштериңиз. Токмок жакшы өнүктүр, Ооба, Кудайга шүгүр. Эмнени байкадыңыз токмокто? Кандай эмне? Жол салынды, жолдор салынып атат. Көп эле өнүгүп атат. Сиздерчи, адамдар өнүгүп атат? Адамдар өнүгүп атат, эми адамдар өнүккөндөн алдыга жылабыз, артка кетмек белек. Оокат болуп атат. Кудайга шүгүр. Могул жерде бир 9 этаж бар экен. Салым бүт элек. Көп жыл болду. Аябай хит турбайбы токмокто? Көп жыл болду. Көп жыл болду. Берага канча жыл болду мындай? Жок дегенде мен айтайын азыр, калп айтпай. 30 жыл болду. Бул Союздун убагында салынган. Союздан калган эме эстеликтер да. Бул
9 этажка деп көп адам өлөтмүш го азыр. Ошондо кабар угасызбы? Болуп атат. Анда мында көрөм, болуп атат. Мындай мамлекет жактан мындай эч нерсе кылышпайбы? Мамлекет эми ылдыйкы этажын темир менен тозуп, бирдемелер менен тегереде тозуп, экинчи этаж, үчүнчү этажга чыгып кете албайт да. Ошо тозмуш этип койгон мамлекет аны. Эми өлөмдө эң киши кете берет да. Тосто деле деңиз. Тосто деле өлөм деп ошончолук эме болгондон кийин кетет. Түшүнүктүү. Бензин канча болот? Бензин балдар сатып атат, билбейм. Канчадан сатып атат? Билбейм мен. Каяктан келет бензиндер? Каяктан келет? Казакстандан келет го. Каяктан келет? Эми бензиндин эле баасын сурайлы дегенбиз. Антип жамандап же башка эми сиздер эле оокат кылып отурсуздар да негизи чынында. Мен сени көп көрөм телевизорденчи. Эмелерди көп жакшы передачаларды алып барып атасың. Ошо баасы кызык болду. Токмокко келип токмокту бүт кыдырып чыктык. Кыдыргыла. Берип жакшы болот. Берекелүү шаар да негизи Токмок. Обязательно да. Берекелүү шаар, арзанчылык. Эң эле ошол арзан жакшы шаар өзүбүз үчүн. Ар ким орус айткандай каждой лягушке хватит свое болото дейт, туурабы? Ошондой да. Бизде Токмок. Керек болсо бензиниңиздер арзан окшойт деп ойлоп атам. Каяктыксың өзүң? Мен өзүм Оштон болом. Оштон. Ошто эле берекелүү жер. Берекелүү жер, Ошто жакшы жер. Жаман жер дебейм, Ошто жакшы жер. Окшошпуз да. Кыргызстандын баары эле жаман жери жок. Нарын өзүнчө жакшы жер, Чүй өзүнчө жакшы жер. Баасын айтып койбойсузбу? Баасын билбейм, балдар сатып. Канчадан сатып атышат? 55 сомбу? Ошончо эле айтып койбойсузбу? Просто тартпадым. Бетиңиз тартпай эле коюң. Өзүңүз айтып берип коюңуз. 55ден 55. Тартпай эле койлу дейсиз. 55ден. 55ден. Каяктан келип атат бул? Алып келишет ушака эле. Пассат менен. Кыргыздар эле? Же казактарбы? Кыргыздар эле. Кыргыздар эле. Жакшы. Неме айтайын дегеним, мындай өткөндө интернет тармактарында хит болуп атпайбы? Мисалы, могул 10 литр деп берилет экен, бирок ичинен 8 литр чыкты деп. Ошол чынбы? Бизде жок андай. Бизде эми Токмокто бензин өзү көп да. 10 литр болсо 10 литр берилет. Жакшы. Бул биздикинен тазабы? Аны билбейм. Аны биз анчалык билбейбиз да, биз алабыз, сатабыз. Таза болот, таза. Бирок жакшы деп эле элдер куюп атышпайбы. Арзан. Куя бериңиз, самай. Ой, сен телефон тартасың, телевизор. Жок, куя бериңиз, сиздин бетиңиз көрүнбөйт дейм. Биз эмне? Правайка. Макул, иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат. Сага да ийгилик. Рахмат. Жакшы эмелерди тарт эми, өнүгө турган. Токмок өнүксүн. Кыргызстан жакшы өнүгө турган жакшы немелерди тартасың, мен билем. Сени көрүп эле жүрөм, көп көрөм. Болду, рахмат чоң сизге. Ишиңизге ийгилик, өмүрүңүзгө берекесин берсин. Сага да ийгилик, Рахмат. Рахмат сизге. Ой. Айткандай, бекерге деле куюп берип коерсузбу? Жок ой андай. Жана байке бекерге эле куюп берди, карызга деди го. Кайсы? Жана куйдуңуз. Ошо акчасын алып жетишпей калдым, жо өзүм качамын деген. Токмоктун символу болгон Буранага сапар алдык. Бурана мунарасы Кыргызстандагы тарых жана маданият үчүн өтө чоң маанилүү эстеликтердин бири. Бурана мунарасы Токмок шаарынын жанында Чүй өрөөнүндө жайгашкан жана 1200 кылымдарда курулган. Бул мунара Жети Суу мамлекетинин борбору болгон Баласагун шаарына курулган архитектуралык эстеликтердин катарына кирет. Бурана мунарасы архитектуралык көп курдуу эстелик. Ал башта базар катары пайдаланылган. Кийинчерээк мечит, минбар жана көзөмөл мунарасы катары колдонулган. Мунаранын бийиктиги учурда 21 метрди түзөт. Бирок аны менен бирге анын айланасындагы башка курулуштардын калдыктары да табылган. Токмоктун Бурана мунарасы тарыхый жана архитектуралык жактан абдан маанилүү болгон баалуулуктардан турат. Кыргызстандагы негизги туристтик жайлардын бири бул Бурана. Бул мунараны ошондой эле өзүнүн сулуулугу жана тарыхый мааниси менен белгилүү. Ал кыргыз элинин бай тарыхын түшүнүүгө жардам берет. Негизи Бурана музейине кирүү акылуу. Саат негизи 5ке чейин иштейт экен, бирок 5тен өтүп келип калдык. Эч ким жок экен ичинде. Балким азыр биз кирсек чыгып калар. Чынын айтканда, урматтуу көрүүчүлөр, мен кичинекей балачак кезимде келгем, бирок андан бери эсимден эле чыгып калыптыр. Азыр дагы кайрадан келип өзгөчө сезимдерге бөлөнүп турам. Биринчи эле чыгып көрсөкпү же арттагы таш музейлерди көрүп көрөлү, таштарды. Кандайсыз?
Жакшысызбы? Эсен жакшыбы? Эсен аман. Жакшы турасыздарбы? Жакшы. Бул жакта кар болупсуз. Ооба, не. Кассада эже кетти. Ии кетишти, жаап кетишпейт уже. Бешке чейин иштейт да. Бештен жабылат да. Биз кирип көрсөк болобу? Азырынча көрүп Мындай кыдыра бергиле, так баары жабылып калды. Ичинде жабык да? Ичинде музей бар, тең жабылат. Биз акырына 5те келебиз, 5тен 9га чейин. Эртең 9га чейин. Эртең 9га ачылабы? Эртең 9га ачылат. Чейин биз болобуз. Канча убакыт болду иштеп койгонуңузга? Мен иштедим 17 жылдан ашты. Ого. 17 жыл болсо анда мен сизди экинчи ирет көрүп атам. Мүмкүн. Бала чакта бир келип кеттим эле да. Бир көргөндөй болдум сиздичи. Мүмкүн. Ошо кыдыра бергиле, кыдырып карай бергиле, так жабык. Негизи күнүнө эле туристтер келип турабы, кандай? Күнүгө келет, эми борон сорогондо келбей калышы мүмкүн, так мындай эле келип турат. Кыргыздар өздөрү эле көп келет. Кыргыздар келет. Иностранецтер келет. Сиз өзүңүз кайсыл жакта турган болосуз? Сен эле Дамарттын айылы. Жакын эле турбайбы? Жакын эле. Ушаттан алам. Жакшы да. Ошо. Мейли ишиңизге келгенде биз бир астында карап көрөбүз. Карап көрөбүз. Рахмат. Бул Буранадагы таш балбалдар негизи чүйөрөндө чогултулуптур. Анан эстеликтердин ушул түрү болсо, бул Тянь-Шань, Чүйдө, Ысык көлдө, ушул жактарда көчмөн түрктөрдүн жашаган жерлерине тараган экен. Ал эми аска бетиндеги сүрөттөр болсо, бул Кыргызстан аймагында Ысык көл, Нарын Табас, Алайдын толуу райондорунда жана башка жерлеринде кездешет. Бул сүрөттөр аскаларга жана таш бетиндеги түшүрүлгөн биздин доорго чейинки 2000-жылдардан тартып биздин доордун ушул кылымдарга тандык экен. Сүрөттөрдү басымдуу көпчүлүгү биздин доорго чейин эле ээлик болгон экен. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушул бүгүнкү Токмокко болгон сапарыбыз аяктады. Кийинки сапарыбыз кайсы шаарга экендигин комментарийге жаза кетиңиздер. Кимдин комментарийси көп лайк алган болсо, биз ошол шаарга барабыз. Биз менен бирге болуңуздар.